Ассаламу алейкум туугандар. Биз Түркиянын Стамбул шаарындабыз. Стамбулда биз Абдыразак Метинов деген коллегабыз менен, кесиптешибиз менен жолугуп олтурабыз. Бүгүн биз медицинадагы көйгөйлөр боюнча, ошондой эле Кыргызстандагы медицинадагы бүгүнкү күндөгү кандай көйгөйлөр бар, ошондой эле бүгүнкү күндө Түркияда канча кыргыз медицина кызматкери иштеп атат. Анан биз Анкарада жүрүп, ушул Туркияда иштеп аткан медициналык кесиптештерибиз, 300дөн ашык кесиптештерибиз булар бир группа түзүп алып, ошол группанын администратору катары ошол Абдыразак кесиптешибиз ушул жакта медицина кызматкерлеринин башын бириктирип жүрөт экен. Анда биз бүгүнкү сүйлөшүүбүздү, кебибизди баштай берели. Анда Абдыразак мырза, сиз өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетиңиз биздин көрүүчүлөргө. Сиз каяктан болосуз, каяктан окууну бүткөнсүз, канча жылдан бери Туркияда иштеп жүрөсүз, ошол жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Метинов Абдыразак Абдырашитович. Өзүм Баткен областына караштуу Кадамжай районунда 1991-жылы төрөлгөм. Ата энем мугалим, экөө тең. Биздин семьяда андай медик жок. Бирок алардын максаты менен, алардын тилеги менен 2009-жылы Кыргыз медицина академиясына тапшырып, медакадемияны 2015-жылы бүтүрүп, анан медакадемияны бүткөндөн кийин эле мен карап көрсөм Кыргызстанда калып, ошол жакта ординатура өткөнгө, же болбосо мындай жакшы бир жерден илим алып үйрөнгөнгө шарт мындай көрө албай койдумчу. Кайсы клиникага барсам, кайсы жерде көрсөм, болот деп өзүмдү мындай бир жерде мындай таба албай койдумчу. Анан кийин ошол 2014-жылы Түркияга келип, бир стажировкага өтүп кеткем, бир айлык, 1,5 айлыкчы. Анан ошондо мен көргөм да, бул жактагы стажда кандай деңгээлде медицинанын өнүккөнүнү, айырмачылыгын, анан кандай деңгээлде окутуп үйрөтүп атканынчы. Ошол жылы 2014-жылы стажга келгенимде бул жактагы бир частный больницада бир 5 жылдык резидент деп коет бул жактачы. Ординатура эмес, резидентура деп эсептелет. 5-жылдагы резидент мындайча өзү АКШ жасап атат да, мындайча кардиохирург ачык жүрөк операциясын жасап атат өз алдынчачы. Анан сурагам, ушуну 5 жылда ошондой деңгээлге жеткиздиби сизди үйрөтүп десем, ооба бизде шарттар ушундай, ошондо окутат, жасатат, үйрөтөт депчи. Бүткөнүңдө мындайча бир ачык жүрөк операциясын жасап чыга тургандай деңгээлде чыгасың деп. Анан ошол мага чоң стимул болду. Значит, Турцияга барса, жакшы үйрөнсө болот экен дегенчи. Анан 2012-жылдары эсиңизде билем, баягы Эркин Исмаил деген байкебиз Кыргызстанда биринчи алгачкы адам болуп бөйрөк трансплантациясын жасаган болчу. Ошол дагы жакшы бир стимул болду. Мындайча Түркияга барган биздин кыргыз байкебиз ушундай деңгээлде окуптур, жетишиптир. Азыркы учурда Ажыбадемде Анкарада иштейт. Ошолорду көрүп, анан мен дагы анан бизден мурда кеткен кыргыз медиктер бар эле, ошолорго байланышып Турцияга кантип кетсе болот, кантип барса болот деп, анан ошентип отуруп маалымат топтоп, анан 2015-жылдан баштап өз алдымча окуп, даярданыпчы. Анан 2015-жылы бул жака бүтөөр менен келгемчи, августта. Келдим август айында, анан негизи Турцияда резидентурага өтүш бул жылда 2 жолу гана экзамен болот да. Жазда, күздө. Жазда анан күздө болчу. Анан бизде дипломду дагы бул жака келип тастыкташ керекчи. Ооба. Себеби биз сырттан окуганыбыз үчүн келип туруп Кыргызстандын дипломун тастыкташ үчүн биз атайын ошол окуган предметтердин клиника частын бериш керек болгон да. Ал экзамен өзү 2 этаптан турат, теория, анан клиника депчи. Биз ошо клиникадан экзамен тапшырабыз. Мен 2015 августта келген болсом, 2016 жазында уже биринчи этапты тапшырам. Шансым болуп, жакшы ийгиликтүү биринчи этапты өтүп кетем. Анан кийин уже күздө экинчи турда уже экзамен көзүнө кирем. Ал экзаменде уже теория плюс клиника болот. Андан дагы өтүп, анан кийин уже тандаш керек кесип. Мурдатан жаштыгымдан баштап баягы кардиохирургия жана нейрохирургияга кызыгып жүргөнүм үчүн менин ошол маалдагы балым кардиохирургияга жетип калат. Анан кардиохирургияга тапшырып 2017-жылы Адана областында Чукурова деген университетте кардиохирургия бөлүмүнө тапшырып, ошол жерде 10 айдан ашык иштеп калам. Анан кийин шарттарга байланыштуу, ошол жерде коллективтерге байланыштуу ал жерде кайра окуганымды токтотуп, кайрадан таштап, анан экзамен тапшырып, кайрадан экзаменге кирип, себеби ар бир ординатура алмаштырганда экзаменге киришим керекчи. Кайрадан.
кайра тапшырыш керек. Ошентип дагы кайра экзамге кирип, анан бир 3 ай даярданып туруп, кайра тапшырып, ошондо Коня областында Селчук университетинин урология бөлүмүнө тапшырып өтөм. Ал жакта дагы бир жарым жылдай окугандан кийин анан кайра Кониядан Анкара шаарына которомчу. Анкарада азыр сиздер барып келген Анкара Билкент шаар астанасы деген бар. Ооба. Ошол жерде урологияны 4 жылга жакын ошол жакта окуп, анан бүтүрүп 2023 жылдан бери Анкарада, Стамбулда частный клиникаларда иштеп жүрөмчү. Жакшы. Ооба, чындыгында биздеги ординатураны анан ушу медициналык факультеттерди бүткөндөн кийин кадр кылып бышырып чыгарыш үчүн бизде Туркиядагыдай 5 жыл эмес, бизде 3 жыл. Биринчи жылы врач общий практика деп жалпы практика кылып даярдайт, андан кийин 2 жыл ординатура. Бирок ошол 2 жылда бүтүп аткан мезгилде дагы биздин ординаторлор толук кандуу колунан иш келе тургандай кылып даярдалбай жатат да. Ушул нерсеге кандай карайсыз? Мисалы үчүн биздин хирург дейбизби, травматолог дейбизби, уролог дейбизби, ошол жактагы биздин агайларыбыз капа болбосун, бирок кадрды даярдоодо эмнегедир кемчиликтер аябай бар да. Ошолор жанагындай операцияларга толук жасатып, биринчи этаптарда теориялык базаларын бекемдеп, экинчи жыл ординатура, үчүнчү жыл ординатурада бул аябай чыныгы дазыккан хирург кылып чыгарышса болмок да. Эмнегедир ошол жактагы келечектеги конкурент санап туруп өсүп аткан балдарды ординатура мезгилинде ушундай бир талкалап койгон биздин жаман адатыбыз бар. Ушул ачуу чындыкты айтышыбыз керек да. Анан эми сиз келдиңиз, чын эле жанагы кардиохирург агайлар 5-чи курсунда жүрөккө шунтирование жасап атат. Аларды келдиңиз, сиз дагы ошол биз барган Билкент, Анкара Билкент шехир хастанасы деген биз ооруканага кирдик. Чындыгында аябай чоң оорукана экен. 4050 койкасы бар экен да. Ооба. Шарты аябай мыкты, сонун экен. Анан ошол жерден бүттүңүз, азыр жеке менчик клиникаларда иштеп жүрөсүз. Анан бир учурларда Абдыразак мырза мындай Кыргызстанга дагы барыптыр. Окуусун бүтүп, баардык операцияларды жасайм, керек болсо ушундай менде бир канча медициналык жабдыктар бар. Ошолор менен иштешели деп бир-эки клиникаларга барса дагы кандайдыр бир пикир келишпестиктин айынан Кыргызстанга кайрадан иштеше албай калганга туура келиптир да. Анан эми Туркияга кайра келип, ошол Стамбул шаарында жеке менчик клиникада иштеп атыптыр. Анан Абдыразак мырза, Кыргызстанда, Туркиядагы иштеп аткан ушул врачтарды, дарыгерлерди бириктирүү идеясы сизге чейин болгонбу же сиз баштагансызбы ошол 300? Жок, ал идея мага чейин болгон. Негизи эле биздин башталгычыбыз бул 2013 жылы бүтүргөн медиктерден башталат да. Ошол 2013 жылга бүтүргөн 3-4 байкебиз Кыргызстанда медик академияны бүтүрүшүп, бул жака келип, анан өтө кыйналышып, андай аларга жол көрсөткөн эч ким жок, үйрөткөн эч ким жок. Анан ар кимден сурап үйрөнүп атып, азербайжанецтерден же башкалардан сурап үйрөнүп атып, ошентип атып тапшырышат экзамге, бирок ошондо 1 жыл, 2 жыл убактын жоготуп берет да. Экзамен кантип даярданат, кандай документ тапшырат, кантип өтөт, ошол стратегиясыны кечигип үйрөнүп калышат. Кийин мен 2015 жылы келген маалда уже мага даяр болуп калат. Алар ошол жолду басып өткөн үчүн бизге айтып деп көрсөтүпчү. Жол көрсөтүп. Аны үйрөтүп коюшат. Ушундай тапшырасың, ушундай документтерди ала келесиң депчи. Алып келгенде мага эч кандай тоскоолдуксуз биз кирген экзаменден өтүп кеттикчи. Бул жакшы стимул, ооба. Себеби менин өмүрүмдөн өмүр кетпеди, мындай убакыт кетпеди. Анан ошол менден мурда келген байкелерден өздөрүнчө бир группа түзүп, өздөрүнчө андай жаңы келаткан кыргыздарды мындай жол көрсөтүп, мындай астынан бараткан локомотив болушупчу. Ошентип жетелей баштаганда, анан кийин айттык, мындан кийин келгиле, бир группа ачайлы. Мурда бул жака келип окуп аткан, иштеп аткан кыргыздар болсо, аларды чогултайлы. Жана бул жака келем деген, эми Турцияга барам деген ниеттери болгон болсо, аларды чогултайлы. Ошентип бир группа ачайлы дедик. Анан биз KG TUS деп анан группа ачканбыз. Ошентип ачып, менден чоң байкелер ошол идеологиясын көтөрүп, анан ошол группанын максаты келгендерге жол көрсөтүп, үйрөтүп, ошо биз Кыргызстандан чыгып бул жака келип даярданып отурбай, биз ошолорго Кыргызстанда туруп даярдансын. Ошол жакта, мисалы үчүн, азербайжанецтер болсо,
3 курсунан баштап эле даярданат экен да, китептерин алып Турцияга кетем деген план мененчи. А биз болсо бүтүп келип анан даярданып атабыз. Биз Убакыт ошентип кетет. убакыт жоготуп атабыз. Ошентпей бизден кийинки муун андай убакыт жоготпой келип туруп, ошол Азербайжанста кандай деңгээлде окуп аткан болсо, биздикилер дагы ошондой деңгээлге чыксын деп, ошондой группада максат ачып, ошо группанын максаты ошо жардам берүү болгон да. Жол көрсөтүп, бири-бирибизге үйрөтүп, анан бири-бирибизди колдоп, себеби биз деле ординатура тапшырып атканда кайсы больницада кандай деңгээлде үйрөтөт, кайсы жер жакшы, кайсы шаар жакшы билбейбиз да. Анан бизден мурда келген муундагылардан сурап баштадык. Мисалы үчүн ошо Эркин Исмаилов экөөбүз дагы жол көрсөтүп айтып деп, ушундай окугула, ушундай шаарга баргыла, ушундай кесипти тандагыла деп мындай жол көрсөтүп атты да бизге жакшы. Анан ошондо улуу муундардыга дагы болушунча байланышка чыкканга аракет кылдык. Мурдагы Талант Батыралиев мырзага дагы байланышып, андан сурап кимдер бар, дагы кыргызстандык медиктер Турцияда иштеп жаткан. 90-жылдан бери келген көп эле киши бар экенчи. Эжелер, байкелер, алардан группага кошконго аракет кылдык. Кошулганы кошулду, кошулбаганы жок, мен мындай группадан узак эле турайын дегендер болду. Себеби бул жерде бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге мындай маалымат бөлүшүп, мындайча жашоону дагы да жеңилдеткенге аракет кылуу болгон да максатчы. Ал жерде эч кимди мындай сындап же болбосо акыл үйрөтүш эмес. Ар ким өзүнүн билгенин бөлүшүп, кантип жакшы деңгээлде билим алып, кантип жакшы деңгээлде билгенибизди бири-бирибизге бөлүшүп, өзүбүздүн жердештерди мындай билим деңгээлин көтөргөнгө аракет кылайлы деген максатта түзгөнбүзчү. Эми сиз айтып калдыңыз, Кыргызстанда ординатура 3 жыл, анан кийин 3 жылдын ичинде ар кандай деңгээлде окутат, ар кандай деңгээлде чыгат деп. Туура. Негизи бул жактагы резидентура 4 жылдан баштап 6 жылга чейин өзгөрөт да. Анан жылына 2 жолу ТУС деген экзамен болот. Ошол экзаменге кирген студенттин саны, мисалы үчүн бир жылда бир экзаменге ачылган квота, бир 10 миңге жакын квота ачылат. Бул профессиялар. Хирургия, нейрохирургия, урология депчи 10 миңге жакын квота ачылат. 80 областка бөлүнөт булчу. 80 областка бөлүнүп, ошонун ичинен ар ким өзүнүн балына жараша ошол экзаменге кирип, ошол местасын тандайт да. Жакса, ошол жерге тапшырып окуп кете берет. Жакпаса, кайра дагы кийинки экзаменге калып, кайра экзамен Көбүрөөк балл алыш керек. Көбүрөөк балл алып, даярданып ошентип отурат. Негизи бул ординатурада бул жакта баардыгы акысыз, контракт төлөнбөйт. Бул биринчи плюс. Анан экинчиси, булар медте окуп жатып, булардын студенттеричи, буларда стимул башка да. Негизи медке чейин дагы стимул башка. Мисалы үчүн азыр бизде айылдагы мектепте болсо, шаардагы мектептеги балдардын жашоого болгон көз карашы, стимулу башка. А буларда башкача бир максатта чоңойт. Жылына Түркияда 1,5 миллион, 2 миллионго жакын окуучу абитуриент университетке тапшырат да. Ошолордун ичинен эң тандалмалары гана, эң күчтүүлөрү медицина тарабына өтөт да. Болбосо укук тарабына, инженерия тараптарга кетишип, ошентип кесип тандашат. Эми 2 миллионго жакын студенттин ичинен тандалып алынган медиктер, анан ал медиктердин ичинен дагы тандалып профессия тандашат. 6-курсту бүткөндөрчү. Бул себеби келечекте кайсы профессияга өтсөң, ошол профессиянын плюстары бар, минустары бар. Анан ошого жараша кайсы шаарга өтсөң, кайсы больницага өтсөң, ошол жерде сенин тагдырың чечилет да. Сенин тагдырыңа багыт ала аласыңчы. Мисалы үчүн, может сенин тагдырың Истамбулга чыгып калса, Истамбулдагы бирөө таанышып, же болбосо ошол жакта үй бүлө куруп, же болбосо ошол жактан карьера улап кетиши мүмкүн. Анкара чыгып калса, Анкарадан тааныш чөйрө аттырып, ошол жактан карьераңды чоңойтуп кетиши мүмкүн дегендейчи. Ошон үчүн болушунча булар күчтүү шаарларда, күчтүү университеттерде, күчтүү мындай профессордук составында болгон клиникаларга ординатура өтөйүн деп аракет кылышатчы. Ошон үчүн конкуренция чоң болгондуктан анан катуу окушка туура келет. Өз алдынча атайын бир курстар бар, ушуга даярдаганчы. Курстарга барышат, катышат, окушат. Анан кийин себеби буларда максат, мен ординатурага өткөндө жакшы жерге өтөйүн, жакшы жерде жакшы бир билим алайын, ошол алган билимимди ошол жердеги байланыштарым менен дагы да күчөйтүп, кийинки мындай илимий даражамды дагы көтөрөйүн депчи. Доцент болосуңбу, кандидат болосуңбу, профессор болосуңбу, ошентип ошол окуган жериңе жараша өзгөрөт да буларчы. Ошондуктан буларда стимул өтө катуу. А биздин Кыргызстанда ошондой стимул барбы? Тилекке каршы андай стимул жок. Кыргызстандагы салыштырып айтканда, Кыргызстанда таанышың болсо,
жердешиң болсо, кайсы больницага барасың, кайсы жерде заведующий же болбосо ошол жердеги главврач таанышың болсо, ошол жерде сен бир аз бир нерсе үйрөнөсүң же бир нерсе жасайсың же тууганың болсо көрөсүң да. Анан биздин Кыргызстандагы больницалар бир аз кландарга бөлүнүп калган же болбосо мындай региондорго бөлүнүп калган да. Мисалы үчүн нейрохирургия бирөөлөдүкү, травматологиядан бирөөлөдүкү, хирургиядан бирөөлөдүкү дегендейчи. Анан негизи мен Баткенден келген үчүн менин таанышым дагы жок эле, андай тууганыбыз дагы жок эле. Анан ошон үчүн Кыргызстанда калып, бирөөнүн колунда 2 жыл 3 жыл ординатура окуп, анан кийин бүткөндө эчтеке жасай албай, эчтеке билбей чыкпайын деп, ошо башында эле баштап бул жака келе берейин деп анан чечкем да. Анан экинчиси бул жакта резидентурада контракт төлөбөйсүң, бирок сага айлык төлөп берет. Сен врачсың, сен кызмат мындай иш көрсөтүп атасың. Ооба. Бирок үйрөнүп атасың, ошол эле моментте нерсе элге мындай сервис кылып атасың да, кызмат көрсөтүп атасың пациенттергечи. Ошон үчүн мамлекет сага мындай милдеттүү. Ошо больница ошол пациенттерден тапкан айлыгынан мына келген доходдон бөлүп берет да. Бир ординаторгачы. Ооба. Анан ординаторлорго бөлүп берет, ошолорго милдет коет. Анан ошолордун профессорлук составы дагы ар кимдин өзүнүн бир милдети болот. Анан ар кимдин өзүнүн баягы мектеп деп коет да. Мен ошо Билкен шаар станциясы мектебинен чыкканым үчүн ошондой ар ким больницалар өздөрүнүн арасында дагы мындай атааңдашуу болот, жарышуу болот дегендейчи. Ким сенин бүткөн ординатуруң, ким бүтүп иштегенде, специалист болуп иштеп атканда сенин атыңды алып чыгат, сенин аброюңду көрсөтөт да сырттачы. Ооба. Сен кайсы жактан бүттүң дегенде, мен ушул Анкарадан ушул больницадан бүттүм дегенде, сенин профессоруң ушул. Демек сага мындай жакшы болсо, значит сага жакшы үйрөтүптүр, сен жакшы окутупсуң, сенин профессорлоруң жакшы экен деп мактайт. Жаман чыккан болсоң, сенин профессоруң мындай эле, сен дагы ошондой чыгыпсың дегендей сөз алып, аброюна шек келтириши мүмкүн да. Ошондой болбош үчүн ал жактагы көп профессорлор дагы өзүнүн мындай окуучусуна, ординаторуна болушунча жакшы билим берген аракет кылат да. Сен үйрөнсүн, ушул адам чыкканда бизди уят кылбасын депчи. Анан бул баардык жерде өтүмдүүбү? Жок, эми жакшы жери бар, жаман жери дагы бар. Турцияда эле өтө мындай өнүгүү өтө чоң мындай неме эмес. Мындай мактай турган жери бар, мактабай турган жери барчы, бирок негизи көпчүлүгү ошондой да. Анан экинчи жагы, буларда резидентурада 5 жыл болгондуктан 5 жыл ичинде биздин Кыргызстандан бир айырмасы дагы ушул. Мисалы үчүн өзгөчө хирургия бөлүмдөрүндө онкология деп атайын бөлүнбөйт да. Мен урологмунбу? Мен балдар урологиясынан жасашым керек, чоңдордун урологиясынан жасашым керек, онкологиясынан жасашым керекчи. Анан онкоуролог деп дагы өтөсүң, плюс онкологияда мисалы үчүн буну онколог жасайт деген нерсе жок да биздечи. Мен уролог болсом, мага бөйрөктүн рак келип, рак простата келип, аны мен жасашганга милдеттүүмүн, билишим керек. Анан буну бөлбөйт профессия онкология депчи. Буларда жок. Буну ар бир узкий бир направление болсо, ошолордун өзүнүн онкологиясы өзүнө үйрөтүп кетет. Хирургия өзүнүн онкологиясын жасайт, нейрохирургия өзүнүн онкологиясын жасайтчы. Бул биринчи. Анан экинчиси, бул жактагы дагы бир жакшы жак. Мисалы үчүн мынтип айтса болот. Мисалы үчүн ординатурада окуп атканда врачтар ординатордон баягыда операция талашпайт. Сенин кураторуң же болбосо сенин заведующиң сенден операция талашпайт да. Биздин Кыргызстанда бир аз ошондой экенчи. Ооба. Мүмкүн болушунча ординатор жасасын, ишти ординатор кылсын дейт. Скоройдон кийин пациентти сен прием кыласың, поликлиникада пациентти сен көрөсүң, пациентти операцияга сен даярдайсың, операцияга сен аласың, сени аркаңдан карап турат, контролдоп. Ар кимдин өзүнүн деңгээли бар. Мисалы үчүн биринчи год ординатор киргенде эмнени жасайт, эмне кылыш керек. Ал мисалы үчүн уролог болсо, сүннөт жасайт, дагы эмне кылышы мүмкүн. Баррикация кылышы мүмкүн биринчи жыл, экинчи жылдачы. Гидрация жасашы мүмкүн. Уже экинчи жылга өткөндөн кийин ал уже эндоурология жактарын өтө баштайтчы. Таштарды бандай ачпай, кеспей туруп лазер менен жаса баштайт. Анан кийин 3-чү жылга өткөндөн кийин простатаны жаса баштайт, перкутанныйларды жаса баштайт. 4 өткөндөн кийин лапароскопияны жасап, же болбосо ачык операциялар жаса баштайт да. Буларда мисалы үчүн мындай да. Дагы жакшы жагы, мисалы үчүн старший бир ординатор өзүнүн астындагы младший үйрөткөнгө милдеттүү. Себеби андай кылбасаң милдеттүүсүң, себеби кийин сен ошого жоопкерсиң да. Ал ординатор сенден төмөндөгү ординатор жакшы жетишпес, жакшы чыкпаса, начар чыгып калган болсо, сен үстүңдөгүлөр сенден сурайт да, неге ага үйрөтпөдүң депчи. Жоопкерчилик болот сендечи. Ошон үчүн сен баардык билгениңди, үйрөнгөнүңдү астыңа үйрөтүп беришиң керекчи. Баардыгын төкпөй чачпайчы.
Себеби сенин аркаңдан ошолор кетет да ошол мындай зинжир болуп кетет да уланыпчы. Бизде негизи ошондой системачы, иерархия менен үйрөнөтчү. Заведующий только контролдойт, анан ал өтө оор операция болсо ошол жасайт, болбосо анын астындагы специалисттер жасайт. Анан алар дагы эң чоң старший бар, 5-жыл, 4-жыл ординаторлорго үйрөтөт. Алар анын астына 3-2 жылдыктарга үйрөтөт, 3-2 жыл 1 жылдыктарга үйрөтүп ошентип кетет да. 1-жыл адам барып сразу 5-жылдагы адамдан бир нерсе үйрөнө албайт да. Сен бар этап менен. өзүңдүн үстүңдөгү адамдан үйрөн дейт. Себеби анын иши эмес. Анан экинчиси булар айттым го операция талашпайт депчи. Себеби тоет да. Мен бир күндө 10 операция жасасам деле, 50 операция жасасам деле бир айдачы, мен ала турган айлыгым плюс-минус белгилүү. Өтө ашып кетпейт, өтө азайып кетпейтчи. Мен бул операцияны алайын, бул пациенттерден алайын деп анда жуткунбайт бул. Өзүнө келген пациентини өзүнүн операция күнүндө жасайт, бүттү. Анан кийин ординатордо баягындай нерсе жок, мындай эме деп коет. Мисалы үчүн сенин үстүңдөгү врач, специалисттин атына жасайсың да. Жоопкерчилик ошонун атында. Ошон үчүн ал өзүнүн ординаторлору бандай пациентке мындай зыян келтирбеш үчүн, бирок ал өзү мисалы үчүн кээ бирде операцияга кирбейден калышы мүмкүн. Айтат, старший ординатор менен экөөң кирип ошол операцияны жасап чыккыла, мага результатын жооп бересиңер депчи. Кандай өткөнү жөнүндө айтасыңар дейт. Анан кийин сен үстүңдөгү старший менен кирип экөөң жасап чыгасың. Анан ал ошондой иерархия менен үйрөткөн үчүн билет. Анын үстүндөгү адам ошону жасай алат, ошого көзү жетет, колунан келет депчи. Ишенет. Анан дагы бир жакшы жагы бар, мисалы үчүн бир айтат, бир 20 операция, 30 операцияны бирөөнүн жанында биринчи ассистент катары көрөсүң. Анан дагы бир 20-30 операцияны өзүң как биринчи хирург катары жасайсың. Дагы 20-30 операцияны сен биринчи хирург катары үйрөтүүчү ага окутуучу катары өзүнөн кийинкиге жасатасың. Кийин жасатып бүткөндөн кийин сен ногдон башка бирөө келет, сен анын аркасынан контролдойсуң. Мындайча баардык операцияны 5 жыл бою сен жасабайсың да. Белгилүүсүн көрөсүң, кийин өзүң жасайсың, кийин бирөөгө үйрөтөсүң. Ошентип сен уже кийинки этапка өтүп кете бересиң. Ал майда операцияларды уже майда сенден кийинки эле жасайт. А сен өзүңдүн деңгээлиңдеги операцияны жасай баштайсыңчы. Ошол жакшы үйрөтүү системасы. Анан бүткөндө мындайча бир ординатор эмнелерди үйрөнүшү керек болгон бир мындай базовый бир эме бар, программа, ошону үйрөтүп чыгат. Бирок ар бир областында, ар бир больницасында мындай стандарт эмес. Мисалы үчүн Турцияда дагы больницалар эки бөлүнөт. Бул Минздравдын составында болгон, контролдо болгон больницалар бар. Мисалы үчүн ошо Билкен чек астанасы, анан кийин билим берүү университетинин тармагында болгон больницалар бар. Ал университеттин клиникалары. Мисалы үчүн мамлекеттик университеттер болсун, анан жеке менчик университеттер болсун, ошол университеттин медицина факультетинин өзүнүн больницалары бар. Ошолорго дагы ординатор алат. Алардын окутуу системасы деле стандарт, бирок аларда башкача болушу мүмкүн үйрөтүү, бирок наркы Минздравдын больницаларында башкача болушу мүмкүн. А бирок экөө тең Турция боюнча өтө турган, экөө боюнча мындай стандарт да. Бирөөсүнө өтө күчтүү болуп айырмаланбашы мүмкүн, бирок составка жараша, баягындай профессорлук составка жараша билим берүүнүн деңгээли дагы өзгөрөтчү. Албетте Турцияда дагы өзүнө жараша минустары бар. Мисалы үчүн мобинг деп коет. Мисалы үчүн бул жерде сенин үстүңдөгү адамга мына как армиядагы эле системада ал эмне десе, ошону кылышың керек. Конечно, баягындай сени билим берүү системасынан сырткары нерселерге жумшабайт. Барып Кыргызстандагыдай болуп, баягы мисалы үчүн сам салып кел, муну жасап кел депчи. Сосын баягы огородуна барып нерсе чаптыргандарды айтып калат да биздин досторчу. Анан андай нерсеге жумшабайт. Просто эгерде өчөшүп калсаң, тирешип калсаң, айтышып, урушуп кете турган болсоң, сени операция киргизбей коет, болду. Сен ошол эле сага минус. Же болбосо сага 10 дежурство болгон болсо, 15 дежурствону көтөрүп коет. Бул мобинг да. Сенин уровениңди ылдыйга түшүрүп коет. Сен поликлиниканы уже тапшырып, эми операция өткөн болсоң, кайра поликлиникага түшүрүп, пациент кара деп коет. Күнүгө анан карап отурасың 80-100 пациенттичи. Ошондой мобингтер бар, буларда деле, анан бирок ал сенин характериңе жараша, ал сенин баягындай тарбияңа, тил табышканыңа жарашачы. Жакшы жүргөн болсоң, жакшы мындай үлгү болсоң, сага эч ким мындай эме кылбайтчы. Наоборот, сага үйрөткүсү келет, сага жасаткысы келет. Ошонун жанында биз атайын бул жакта миграцияда жүрөбүз, окуп жүрөбүз, иштеп жүрөбүз. Анан кийин биз
Кыргызстандан чыкканыбызды мындай унутпай, анан Кыргызстандын атын чыгарганга аракет кылып, кыргыздар ушундай экен деп баягы Кыргызстандын атына жаман сөз алып келбеш үчүн болушунча мындай түз түз жүргөнгө. жүргөнгө аракет кылсын, болушунча жоопкерчилик менен мамиле жасаганга аракет кылсын. Сен каяктасың деп сурайт да, эми биз түзсүздүк көрүп эле түрк эмес экенин белгилүү. Пациенттерге болсун, коллективдериң болсун, сенин ошол кайсы өлкөдөн болгонуңду ошол жерде чагылдырасың да. Анан нерсе туура эмес жасасаң, туура эмес операция кылсаң, туура эмес дарыласаң, сен Кыргызстанда ушундай экен, кыргыздар ушундай деңгээл экен деп андай Элес калат. элес калат, ушундай түшүнүктөр калып калышы мүмкүн да. Ошондой болбосун деп аракет кыласыңчы. Болушунча жакшы окуйын, жакшы жасайын, жакшы үйрөнөйүн, мындай эл менин атым жакшы чыксын депчи. Сен өзүңдүн атыңды коргоп атып, ошонун жанында өзүңдүн элиңдин атын коргойсуң да. Мисалы үчүн канча билим деңгээлиң жогору болсо, жасаган мындай талантың жакшы болсо, кыргыздар жакшы экенсиңер, жакшы окутат экенсиңер, силерде медицина күчтүү экен деген мындай ат Калат, мындай ат калат да булардачы. Ооба. Түшүнүк пайда болотчу. Кыргыз жаштары, кыргыз дарыгерлери аябай таланттуу, аракетчил десе, мен Туркияда мынчалык биздин коллегаларыбыз, кесиптештерибиз бар экен деп мен элестетпедим эле да. Анан бизде ошол бир агаларыбыз ушинтип айтса, жакшы экен деп калдым. Анан мен дагы эмнени айткым келет, жанагы Белкент ооруканасында биздин Сокулуктан болгон Нурсултан деген бир кесиптешибиз бар экен, ординатурада жүрөт экен. Анан ошонун агайы жанагы ядролук медицина дейбизби, Йылмаз жанагы ошо Үлмаз ага, Йылмаз профессор экен. Жана биз сыртка чыгып, бизди узатып коюп, анан ошол жерде Нурсултан менен бир аз сүйлөшүп туруп калсак, ошол жерде профессор ошол ординаторун күтүп турат да, кирип кетпестенчи. Көрдүңбү, бул деген окутуучулук, мугалимдик чыныгы үлгү да. Жана кийинки муунга, кийинки немеге болгон сый. Анан жанагы бул жактан Абдыразак айткандай эле баардык система аябай ушундай сонун куралган, ар бир адам өзүнүн ордун билет, кийинки этапка үйрөтөт дегендей. Анан дагы бир ооруканага кирип калып карап отурсак, дагы бир кесиптешим, Кыргызстандан келген кесиптешим айтат: Нурбек, көрдүңбү, могул жерде бир 7-8 адам иштеп аткан болсо, баардыгы ушундай бир жүрөгүндө кыжалатчылык жок дейт. Ар бири өзүнүн жумушуна жараша, өзүнүн финансылык каражаттары эсептелген, иштеп аткан ордуна жараша, убактысына жараша ошолордун баардыгы мындай такталган, чечилген, уюштурулган деп атат да. Бизде эми ачыгын айтыш керек, дарыгерлердин айлыгы төмөн болгондуктан азыркы учурда биздин министрибиз айтып атат, өткөндө жогорку кеңеште орточо дарыгерлердин айлыгы 25 000 сом деп. Анан эми ошол 15 000 сом алган дарыгерлер дагы бар. Анан сиз айткандай жанагы баардык операцияларга заведующийлер кирип, анан ошол жактан бир тыйынтып, бир кичинекей 1000 сом, 2000 сомду кичинекей андан кийинки этаптагы жаш дарыгерлерге күндө мынакей деп туруп сага бөлүп берген нерсе да, ошонун көзүн карап анан отурат. Бул жактан эми Абдыразак мырза мындай сөздү улай турган болсок, дарыгерлердин айлык маянасы орточо канча? Биз эми ординатуралар жөнүндө айттык да. Ординаторлор мисалы үчүн 5 жыл резидентура өтүшөт экен. Анан мамлекет дагы, Түркия мамлекети дагы төлөп берет экен. Биз буга чейин дагы сураштырдык, болжолду 3-4 миң доллардын тегерегинде айлык алышат экен ординаторлор. Анан 5 жыл бүттү. 5 жыл бүтүп, анан чыныгы дарыгер болуп, мисалы үчүн Түркиянын жараны болсоң, 300 күндөн 600 күнгө чейин иштеп берүү жагы каралат экен. Эгерде Кыргызстандын же чет элдин жараны болсоң, сен Кыргызстанга кетсең, иштеп бербей эле кете берет экенсиң. Эгерде Туркияда каламын, иштеймин десең, анда аймагына жараша сен дагы аталгандай 300-600 күндөй милдеттүү түрдө жөнөткөн жагына барып, бөлгөн жагына барып Бул иштеп берет баягындай экенсиң. да, сиз айткан система, бул барып милдеттүү түрдө иштеп берүү деген, ооба, барып иштеп берсе болот. Бирок айлык төлөп берет. Айлыктын төлөп берет. Сонун төлөп берет. Канча периферияга барсаң, ошончо жогору. Жогору. Мисалы үчүн Стамбулда иштегенге караганда Ванда иштегендин айлыгы башка. Бирок негизи бул система азыр жаңы деп башталды, бир 2-3 жылдан ашып калды. Мурда биз келгенде атайын Түрксой деген справка болчу. Жок, ошол справканы биз колдонушту билген эмеспиз. Биздин тажрыйбабыз болбогондуктан биз атайын квота ачканда, айттым го, 10 миңге жакын квота ачылат. Ошо 10 миңге ачылган квотанын ичинен 250-300ге жакын квота эле иностранецтерге. Түрктөрдөн башка бүтүн элдерге. Азербайжанецтер бар, украинецтер, өзбек, казак, кыргыз баардыгы ушу жакта, арабтар. Биз ошол 250 квотага
Илештиңер. 250-гө почти 2,5 миң 3 миңге жакын иностранец ат салышат. Мындайча Бардыгы жанталашат. 20 кишиге бир место да. А, Алардын ичинде бардыгы бара турган профессия эмес. Мисалы үчүн семейный врач болсун, же болбосо мындай скорый дагы иштеген врачтар болсун, ошондой кесиптерден барчы. Эми Кыргызстандан келип атайын семейный врачтыкка окуганга эч ким кызыкпайчы. Ошондой толтура профессиялар барчы. Анан ошолорду мисалы үчүн алып салганда мындай бычак асап болгудай жакшы профессия аз элечи. Бирок конкуренция өтө жогору. Биздин убакта ошондой эле. Азыр дагы система дагы өзгөрдү. Азыр Түрксой деген справканы алсаң, мындайча түрктөрдүн өзүнүн кирген квотасына жараша аласың да. Бирдей. Балың жогору болсо, түрктөр менен бирдей ошолордун статусуна ээ болосуң, ошолордун алган айлыгына ээ болосуң, ошолордун шартына ээ болосуңчу. А биздин убакта андай статус жок эле. Биздин алган айлыктан төмөн эле, түрктөр бизден 4-5-10 эсеге чейин мындай айлык өтө өзгөрүп. Жашыруун болбосо, силер окуган мезгилде канча айлык төлөп берет эле? Ошол маалда мен жакшы эстесем бир 300-400 доллар. Азыркы учурда айырма 10 эсе жогору болуп калыптыр. Туугандар ошол түрктөрдүн балдарындай эле 3 миң 4 миң доллар алышат экен. Ошондуктан могу биздин келечектеги Туркиядан, чет элден билим алам деген жаштарыбыз, ошол биздин келечектеги биздин кесиптештер, балдар ошол азыртан эле силер даярданып, ушул Туркияга барам десеңер, ушундай биз жол жоболорун айтып, ушул аталган жанагы Абдыразак мырза группасына кошуп, даярдануу этаптарын дагы үйрөнсөңөр болот. Себеби бул жактан үйрөнгөн тажрыйба менен силер Кыргызстанда алдыңкы клиникаларда иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Анан экинчи нерсе, бул жакта иштегенде айлык, мисалы үчүн мамлекеттик больницада иштегенде башка, университеттин больницасында башка, анан частныйларда башкачы. Анан шаарга жараша өзгөрөт. Анан экинчи сенин статусуңа жараша да өзгөрөт да. Мисалы үчүн эми жаңы эле бүткөн 1 жылдык, 2 жылдык специалист болсоң, айлыгың ошого жараша төмөнүрөөк болот. Мындай канча опыт алып, же болбосо мындай бир операциядан, кайсы операциядан күчтүү болуп, ошодон атың чыгып, же болбосо мындай сенин пациенттериң көбүрөөк болуп, аудиторияң кенен болсо, ага жараша дагы өзгөрөт. Бул больница менен сүйлөшкөнүңө жараша да, келишимге жарашачы. Негизи аз дегенде 4-5 миң доллардан баштайт специалисттерчи. Жакшы алганы бир 10 миң, 15 миң долларга чейин алышат. Профессорлор жакшы. Бул жакта мисалы үчүн андан көп алгандар бар. Анан частный кабинети болгондор андан да көп алатчы. Себеби алар жасаган операциясына жараша, кандай деңгээлде жасаганына жараша баалар өзгөрө берет. Анан ошондуктан бул жакта мындай стабилдүү мынча айлык деген нерсе жок. Минимум бир 4-5 миң доллардан баштайтчы. Бул эң төмөнү дегенде 4 миң 5 миң доллар экен да, туугандар. Анан эми сөзүбүздү жалаң эле шартка, айлыкка байлабайлы, сөзүбүздү, темабызды мындай өзүбүздүн мекенибизге бура турган болсок, биздин Кыргызстандын системасындагы силер тез окуп, маалымат алып, анан ой толгоо кылып, өзүңөрчө дагы сүйлөшүп турасыңар да. Эми биздеги акыркы маалыматтар боюнча, акыркы мыйзам жөнүндө сөз кыла турган болсок, бизде кабыл алынган мыйзам боюнча ар бир университетти, медициналык факультетти бүткөн адис ординатураны кошуп эсептегенде 5 жыл мамлекеттик клиникада милдеттүү иштеп, анан кийин жеке менчик клиникага өтүш керек деген нерсени кабыл алышты да биздин депутаттар. Ушул нерсеге кандай көз караштасыз сиз? Мен ага каршымын, негеде мен өзүмдүн пикиримди сурасаңыз, мисалы үчүн неге дейм? Мисалы үчүн азыр канчадан бир жылда канча ординатор бүтүрөт, мындай медвуздардан канча студент бүтүрөтүн так билбейм, статистика канча экенчи. Мисалы үчүн КГМадан эле аз дегенде бир 600ге жакын лечфактан бүтөт. Анан Славяндыкы бар, берки частныйлардыкы бар дегендейчи. Кошкондо жок дегенде бир 1,5 миң, 2 миңге жакын жөн эле Бишкектен бүткөндөр бүтүрүүчү, анан Ош Жалал деген. Кошкондо эми ошого ординатурада канча деңгээлде сапаттуу билим бере аласың. Мисалы үчүн бир эле урологияга тапшырганда биз 40-50 киши тапшырса, канчасын окута аласың? Сен ошого канчасына билим сапаттуу бере аласың да? Ошого база жетиштүү жокпу? Ошондон бир сураш керек да. Экинчиси, 5 жыл бою алар мамлекеттик больницада иштеп бериш керек деген милдет коюп атат да. Эмне үчүн 5 жыл бою иштеп бериш керек арзан айлыкка? Чыдагыс жашоогочу. Өзүңүз айттыңыз 25 миң сом, башталгыч врачтык 15 миң сом. Бишкекте болуп атат жашоо эң аз дегенде бир квартира бир 30-40 миң сомдон башталып атат. Бул деген сен коррупцияга же болбосо нелегал иштер жасаганга же болбосо дагы башка жакка түртөт деген сөз да. Себеби
сен үй бүлөңдү багыштап ойлоносуңбу, же болбосо жумушуңа концентрация болосуңбу, же болбосо дагы акча табыштын жолдорун издейсиңби да. Бул туура эмес. Эгерде мамлекет өзүнүн ординатурасына кеткен студенттердин баардыгын окутуп жетиштире албаса, ошо базасы жетпесе, ошого жараша квота ачыш керек, же болбосо ошого жараша медвуздарга квота бериш керекчи. Мисалы үчүн бир жылда бүткөн медвуздан ушунча студент болсо, ошонун канчасы гана жайгаша алат и сапаттуу чыга алат. Ошолорго канчасына мына кызмат ордуну таап бере алам, ошо татыктуу айлык бере алам, татыктуу шарт түзүп бере алам деп мамлекет ошол жагына караш керек да. Мен сөзүңүздү бөлүп коеюн, мен так цифраны адашып калышым мүмкүн, бирок жалпы медициналык кызматкерлердин таңкыстыгы өлкөбүздө учурда 13 миңдин тегерегинде. Ал эми чындап дарыгерлерди ала турган болсо, бул 4 миңден ашык. 5 миңге чейинки дарыгер жетишпей жатат да. Эми бул нерсе менен биз дарыгерлерди кармап калабыз, же болбосо ошол жетишпей жаткан региондогу дарыгерлердин сабын толуктайбыз деген аракеттери болуп атат бир тарабынан. Бир тарабынан бул сиз айткандай мажбурлоо болуп жатат да. Мажбурлоо, кыйноо болуп жатат. Туркиядагыдай ординатура 100% бекер болсо, ошентип акча төлөп берсе, ошентип даярдоо этабы болсо, ошондо мындай орусча айтканда с удовольствием деп коебуз го, барып ошол 300 күн болобу, 600 күн болобу биздин коллегаларыбыз, кесиптештерибиз өзүнүн милдетин аткарып бермек да. Сиз айтканыңыз азыр мисалы үчүн бул ординатурадан кийин да. Мисалы үчүн айтып атпайбы, мен укканыма караганда периферияга барып ошо ординатурасын өтөт, же болбосо практикасын кылат, өзүн такшалтып жетиштирет деп. Периферияга барып кимден үйрөнөт? Эгерде периферияда баардык университеттерде, больницаларда баардык врачтар Бишкектегидей кылып үйрөтөбү? Ошондой Бишкектегидей операциялар баардыгы жасалабы? Ошондой шарт барбы? Жок да. Жок болгондуктан мисалы үчүн Баткенге барган, Нарынга барган бир ординатордун статусу Бишкектеги менен бирдей болбойт да. Туура, айлыгы жогору болушу мүмкүн. Самоучка деп коет. Анан эми бир атайын окутулган база же бир жакшы дасыккан адис болбогондуктан, ошого жараша периферияда иш көрсөтө алат дегендей сөз болуп жатат да эми. Биринчи окутсун, жакшы даярдасын. Анан кийин барып иштей берсин десин. Анын үчүн Бишкекте биринчи 6-курсту бүткөндөн кийин ординатура тапшырат, тапшырган жеринде жок дегенде 3 жыл болобу, 5 жыл болобу, ошол жерде татыктуу деңгээлде окутат. Окутуп бүтүргөн студентин, мисалы уже врачын, бул периферияга барса, бул өз алдынча ушундай операция жасай алат, ушундай нерселер колунан келет деп, ошого бир мындай жоопкерчилик бере тургандай болуш керек да биздин окутуучулардачы. Андай жоопкерчиликти көрбөй жатамчы. Себеби мен өзүмдүн деле курсташтарымдан сурап калам, именно мисалы үчүн урологдордон. Айтам, сен эмнелерди жасайсың, эмнелерди кылдың, эмнелерди үйрөнүп чыктың десем, саналуу эле операцияны жасайм, только поликлиникада отурам дейт да. Анан бизде үйрөтпөйт, бизде жасатпайт, тааныштарына гана жасатат дейтчи. Тилекке каршы ачуу чындыктарды айтыш керек. Эми эски агайлар биздеги мамлекеттин аргасыздан куруп койгон жанагындай элден акча алып жашап келе атпайбы дарыгерлерчи. Анан эми ошол акчаны кызганып туруп, анан келечектеги өсүп аткан кадрды бул конкурент эсептеп туруп, анан үйрөтпөй коюшат да. Анан эми сөзүбүздү дагы улай берели. Кыргызстанга бара турган дарыгерлердин бул жактагы саны канчалык деп ойлойсуз? Алар барганда чындыгында эле бул жактагыдай шарт болушу кыйын, айлык маселеси болушу кыйын. Ошондуктан келечекти кандай элестетесиз эми? Келечек биздин Кыргызстан кичинекей эл, кичинекей жерибиз. Мындай бат эле өнүгүп кетсек болот, бат эле мындай өздөштүрүп кеткенге биздин элдин таланты бар да. Тез ассимиляция болуп кеткенге, же болбосо тез жаңы нерсе чыкса, ошону бат өздөштүрүп кеткенге мындай биздин элдин жөндөмү барчы. Башка элге караганда өзгөчөлүгүбүз бар. Анан жаныбызда коомчуларга караганда албетте медицина артта калды. Өзбектөрдөн артта калды, казактардан арттабызчы. Аны моюнга алышыбыз керек. Себеби алардын мамлекеттин бюджети дагы, медицинага бөлгөн акчасы дагы чоң экенчи. Мисалы үчүн робот Да Винчини көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Азыркы учурда Өзбекстан уже 3-чү же 4-чү роботун алып атат. Ал деген бир 3 миллион, 4 миллион сом доллардык аппарат да. Операция жасай турган робот мененчи.
алардын деңгээли ошондой чыгыптыр. Демек эл дагы ошондой төлөй турган акчасы бар экен. Элде дагы бар экен. Мамлекет дагы ошондой алганга мүмкүнчүлүк бар экен. Мамлекет жана ошондой жеке менчик больницалар болсун жана ошондой сырттан келе турган жакшы мамлекеттин медицинанын деңгээлин өнүктүрүүчү нерселерге Жабдыктарга. инвестицияга, жабдыктарга, дарыларга болсун, налогуну азайтат экен. Же болбосо жок экен да. А бизде 17%ке чейин налог бар экенчи. Ар бир кирген аппаратка мамлекет налог коет. Сырттан алып келген Анан ошого жабдыктар. жараша албетте баа өсөт. Ошого жараша кызмат дагы өсөт да. Анан бизде чындап мамлекеттин бюджетиндеги акчаны сарамжалдуу жана туура багытта колдонсо, туура кадрларга багыттаса, мамлекетте 7 миллион элибиз бат эле мындай жетиштирсе, өздөштүрсөк болотчу. Бул жердеги дагы экинчи маселе устаз анан шакирт маселесичи. Устаз бул окутуучу 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жылда алган билиминин, тажрыйбасыны Үйрөтүүчү. бул үйрөтөт. Ушуну бергенге кызганбаш керек да. Билгенин билгендей баардыгын төкпөй чачпай, жашоодогу кетирген катасын кара, мен ушундай каталарды кылдым убагында. Туура Силер эмес. ушуну кылбагыла. Мен ушундай операцияларды жасадым эле, ушундай ийгиликсиз болду. Силер ушуну кылбагыла деп көрсөтүп, билгенин баардыгын төкпөй чачпай, өздөн кийинки муунга үйрөтүп берсе, анан мисалы үчүн ошол шакирт ошонун алган билимин 20 жылда топтоп отурбай, ал бат эле 1 жыл, 2 жылда ошону топтоп, кайра өзүнүн билимин кошуп, тажрыйбасын кошуп, дагы батыраак алдыга жабат да. Антпес бизде андай болбой жатат. Тилек каршычы кылгандар бар, алар баардыгын болбойт деп айтпайм. Беш кол тең эмес. Көп эмес. Ооба. Бирок көпчүлүккө караганда кызгануу, конкурент көрүү максатында ошондой билимини бөлүшпөйт, үйрөтпөйт, бергиси келбейт да. Бул жерде билимди бөлүшсөң, анан көбөйөт, анан бандай такшаласын. Сенин канчалык сенин шакирттериң, сенинден чыккан студенттер, окуучулар жакшы чыкса, ал сенин эле аброюң, сенин эле келечектеги ийгилигиң болот да. Баланчынын студенти ушунун шакиртимин деп айтканга мындай өзүңдө жүзүң жарык болотчу. Анан аркаңдан чыгып багандай жаман айтып, баланчы биздин убактыбызды алды, 2 жыл 3 жыл анын колунда ординатура окудум, эчтеке үйрөтпөдү, жөн эле биздин өмүрүбүздөн өмүр алды деп бандай наалыбай, наоборот ошого рахмат айтатчы. Устаз деп мына сыйлаганга болотчу. А өзбектөрдү ушундай мен байкап турам, алар дагы кесиптештер менен байланышып турам. Алар бирине бири үйрөтүп, бирине бири мындай критикалаганда, критиканы туура кабыл алып. Мисалы үчүн бизде душман санайт. Бизде бирөөгө эле туура эмес айтып койсоң, сен акылдуу болуп кеттиңби деп андай өзүнө өзү душман көрсөтөт. Же болбосо бизде кичине эле коллективдер болсо, ошол деле баягы бирине бири көрө албай, бирине бири мындай интрига кылып, мындай биринин ичинен бирөөнү башчы шайлай албайт да. Ушундай бир характерибиз барчы. Анан ушуну четке коюп, ынтымакты, мындай келечекке болгон жаштарды мындай өнүктүрүү, өстүрүү деген мындай ниетти көтөрмөйүнчө биз өнүкпөйбүз да. Сөзүңүздү бөлүп коеюн, Абдыразак мырза. Кече мен бир кыргыз саясатында жүргөн таанымал эле, көп жерде иштеген, көп адам билген бир саясатчы менен жолугуп калдым. Анан ушинтип кыргыз медицинасындагы кемчиликтерди айтып жүрөмүн. Ошону оңдоо жолунда ошондой идеялаш адамдар менен сүйлөшүп атамын. Анан эми ошол сунуш жок дегенде сунуш менен, жок дегенде бизди уккан дарыгерлерге, же болбосо бизди уккан карапайым элге ушул медицина ушундай акыбалда экендигин, анан ошону оңдосок болот экендигин, көпчүлүк биргеликте жылдырсак болот экендигин айтсам, карап отуруп, ай, сен акылсыз бала экенсиң. Бул эми социология деген илим бар. Мындай темп менен азыркы элестетип аткан, сен элестетип аткан, же болбосо азыркы өнүккөн деген өлкөлөрдүн уровенине жетиш үчүн 300-400 жылды кыргыз басып өтүш керек деген сыяктуу мындай эми тоголуктуп айтканда ошондой сөздөрдү айтты. Мендеги энергия, мендеги жанагындай каалоо нерсе ошончолук жанагы кумга суу сепкендей болуп бир анан өзүмө кайра келдим да. Анан эми дагы эмне деп айткым келет? Мисалы үчүн мындай да. Азыр бул жерде Кыргызстанда медицинаны өнүктүрүш үчүн бул сапаттуу медицина барабар акча да. Бул бюджет. Мурдагыдай СССР убагындагыдай кылып мамлекеттик резервден атайын баардык нерсени, баардык камсыздоо системасы болсун, айлык акы болсун, мындай бөлүнбөгөндүктөн
азыркы мындай капитализм системасында мындагы больницалардын деле азыр абалы начар Кыргызстандачы. Өтө начар. Өтө начар. Мындай жөнөкөй эле стандарт болгон нерселер дагы жок да, больницада кээ бирде таппай каласыңчы. Мисалы үчүн шовный материалдар деле өтө сапатсыз нерселер келет дейт. Башка мындай колдонуучу инструменттер деле бардыгы мисалы үчүн Жаңыланууга муктаж. жаңыланууга муктаж. Анан азыр заман өнүгүп ататчы. Күн өткөн сайын жаңы дары чыгат, жаңы технология чыгат, жаңы аппаратура чыгат дегендейчи. И жаңы методикалар чыгып атат. Адам буну өсүп туруш керек, адам буну үйрөнүп туруш керек. Тынбай ошол чыгып аткан нерселерди барып үйрөнүп келиш керек, стажировкага барып келиш керек. Ошону мамлекет колдош керек, ошо оорукана колдош керек. Андай программа болуш керекчи мамлекеттин өзүнүн эсебинде. Ошол эле киши айтат да, эми биздин коомдо феодализм деп жанагындай карасаң сыныгчыларга барып аткан, табыттарга барып аткан, ошол эле учурда социализмди дагы деле эңсеп жүргөн, жана союз учурундагыдай бекер болуш керек деген, ошол эле учурда мындай капитализм болуш керек деген дагы үч түрдүү коом бар дейт да. Бирок биз ошол нерсени бүгүн туура кабыл алып, бүт бардыгын эле мындай акчага байлабастан, капитализм дебестен мамлекет каржылап аткан акча менен мисалы үчүн чындап муктаж болгон адамдарга, майыптарга, пенсионерлерге, балдарга жумшап, бирок калган жанагындай белинде күчү бар адамдар бул мамлекетке салым бир тыйын кошпогондон кийин алар таптакыр бекер медицина болсун деп мындай эңсегенге акысы болбош керек да. Ошондуктан Мисалы үчүн азыр сиздин айткан маселе боюнча бекер медицина болуш үчүн кандай болуш керек? Менин оюмча да, азыр мисалы үчүн Турцияда система ушундай иштейт. Сизге берилген айлыктын бул жакта минималдуу айлык деп коет да. Мамлекеттик болсун, частный болсун, бардыгында минималдуу төлөнүп турган айлык бар, ошону төмөн төлөбөйт да. Төлөнсө ал жерге мындай штраф жазатчы мамлекет. ал $600 тегереги деп. Ооба, примерно азыр 26.000 лира деп коет, мындайча 52.000 сом да. Бул брют. Бизде минималдуу айлык канча туугандар өзүңөр комментарийга жазып койгула. Мен билгенден бир 10.000 сомдун тегерегинде болушу мүмкүн да. Ошондо Туркияда 50.000 сом, көрдүңөр, 5 эсе айырмачылык бул жерде эң төмөн жашоо боюнча берилүүчү акча. Бул 50.000 сом болсо, ошонун 8.000 сомун мамлекет атайын ошо айлыкка берип атканда кармап калат. Бул жерде мындай экен. Мен аны дагы мындай окуп көрдүм. 12,5% бул СГКга кетет экен. Страховкага. Бул жерден жумуш берүүчү, мисалы үчүн мамлекет болобу, жеке менчик клиникалар болобу, кайсыл жерде сиз иштесеңиз, сиздин ден соолугуңуз үчүн 7,5% ошол жумуш берүүчү төлөйт экен. Жок. Адаштымбы? 15%га чейин. 12. Жок, жалпы 12,5% экен. Анан мисалы үчүн жумушчу дагы бул жерден жумушчу 5%ын төлөйт экен Туркияда. Жумушчу 5%, жумуш берүүчү 7,5%. Ошондо жалпы 12,5% СГКга кетет экен. А биздин ФОМСтун системасында жумуш берүүчү 2% гана төлөйт. Болду, жумушчу 0%. 0%. Ошол жумушчунун айлыгы туура минимальный 10.000 сом болуп атса, бирок ошону дагы көтөрүш керек. Жок дегенде жумушчу дагы төлөш керек, жумуш берүүчү дагы төлөш керек. Ошону биз жок дегенде 2% эмес, 5%га чейин чыгарышыбыз керек. Ошондо акырын өсүү темпи башталат. Буну өткөндө биздин саламаттык сактоо министрибиз Эркин Маратович дагы айтып аткан. Урматтуу туугандар, анда келгиле, страховканы алалы, же болбосо ошол салык системасында салыктын тутумун бир аз жогорулаталы деген түшүнүк ушул жерден келип чыгат. Туркияда 12,5% болсо, bizde 2%. 10 есе айырмачылык болуп атпайбы туугандар? Ошонун негизинде анан кийин медицинадагы акча топтолот. Анан ошого жараша. Ооба. Мисалы үчүн бул жерде 12,5% башта 15%га чейин өзгөрөт да бул жерде. Анан бул келген акчадан мамлекет өзү ал пациенттин өзүнө, анын үй бүлөсүнө, бала чакасына чейин бардыгына камсыздайт. И мамлекеттик ооруканаларда бардыгы акысыз болот. Онкологиясы болсун, башкасы болсун, бардыгы акысыз. Кээ бир гана мындай эстетика операциялары болсун, аларга кирбейт. Андан сырткары мындай милдеттүү болгон операциялар, милдеттүү болгон дарылануулар бардыгы акысыз болотчу. Үй бүлө ичинде мисалы үчүн сиз эле бирөө салык төлөсөңүз болду. Аялыңыз, балдарыңыз бардыгы бекер болот. Бизде 5 жашка чейин гана бекер деген түшүнүк бар да. 5 жашка чейин бекер, андан ары 5 жаштан кийин уже мен билгенден адашпасам уже бекер деген түшүнүк жоюлат болуш керек. Булардын ошол страховкасы төлөнгөндөн кийин, мисалы үчүн сен өмүр бою ошодон канча процентин колдондуң, канча проценти калып калса фонддочу, ошону кийин сага пенсияга дагы бериши мүмкүн,
же болбосо мындай пенсияга чыгып атканда мындай как стимул катары белгилүү бир суммада дагы компенсация катары акчадан бөлүп берет да. СГКга түшкөн акча бул жерде мисалы үчүн Мамлекеттин чөнтөгүндө калып калбайт. Абдыразак мырзанын ИННинде, тактап айтканда Абдыразак мырзанын атында СГКда сакталат экен. Бизде мисалы үчүн фомуска акча төлөсөң, бизде социальный солидарность деп туруп, биздин топтолгон акчаны колдоносуңбу, колдонбойсуңбу, колдонбой турган болсоң, сенден кеткен акча бейбечарага, жетим жесирге, ошолорго колдонулат деген түшүнүк менен ушинтип келатат да. Туура эмес. Ал негизи мен дагы туура эмес деп эсептейм, себеби Ким берген болсо, ошого өзүнүн жараша акчасында фондунда топтолуш керек. ошондон топтолуш керек. Мен Сингапурдун мисалында Ли Куан Юнун китебин окуп атып дагы карасам, аларда дагы ошондой Safe, Medishield деген ушундай бир фомс сыяктуу организацияларды түптөп, ошол жакта ар кимдин акчасы индивидуально ошол жакта сакталып, анан ошого жараша сен жеке менчик клиниканы тандасаң дагы болот. Ошол эле учурда кааласаң мамлекеттик клиникага барсаң болот. Мамлекеттик клиникада бир аз кезек күтүүнү каалабасаң, анда жеке менчик клиникага барсаң, Туркияда мисалы үчүн жеке менчик клиникага барсаң, 70%га чейин мамлекет ошол СГКдан төлөп берет экен, туурабы? Анан калган сен 30%ын гана төлөйсүң. Мисалга айта турган болсок, тизем унун алмаштырыш үчүн жалпы чыгым $6,000–7,000 болсо, анын $5,000 мамлекет төлөп коет, сен болгону бир $1,500–2,000 төлөп туруп, кезек күтпөстөн. Даже андай эмесчи, мисалы Андай эмес, мен түшүнүгүм боюнча. Жок, ошондой иштеген больницалардан бар. Страховка менен договору болгончу. Бирок кээ бир больницалар бар, мисалы үчүн сен страховкаң дагы бар, мамлекетке төлөгөн, анан частный страховка жасагандар дагы бар да. Ошо частныйдан кошумча толуктоочу страховка деп коет да. Эгерде ошону да жасатып койгон болсоң, мисалы үчүн ошол 15% берип аткан болсо, үстүгө дагы 4–5% кошуп 20% кылып жасатып койгон болсоң, анда ошол кайсы частный клиникалар менен договору болсо, ошолорго акысыз өтөт. Сиз ошол СГКдагы акчаңызды пенсионный фондко колдоно аласызбы, же үй аламын десеңиз ошого да чыгарып аласызбы? Ооба. Үй Ал алганда сенин пенсионный фондуңда турат. Сен кийин жашооңдун аягына чейин сенин атыңда болот. Эгерде сен кийин өлүп кала турган болсоң деле, кийин балдарыңа калат ошол акчачы. Балдарыңа бөлүп берет. Бизден эми пенсионный фонддон. Же болбосо, мисалы үчүн майып болуп калдың. Атайын майыптык боюнча канча бир проценттик майып деген бир справка алган болсоң, сага ошол фонддон атайын мамлекет колдоо максатында, мисалы же бир машина алып ал дейт, же бир үйдүн жарым акчасын бөлүп берет да. Ушунча чоң суммада акча бөлүп берет же. Себеби сенин ошол пенсионный фондко топтолуп аткан акчаңды мамлекет как инвестиция катары колдонот да. Мисалы үчүн сен канча жыл бою пенсионный фондуңда, ошо как страховка фондуңда акча топтолуп аткан. Аны мамлекет колдонуп аткан. Башка нерселерге инвестиция кылды, ошол акча көбөйүп аткан. Кийин сен бир 20 жыл, 30 жылдан кийин инвалид болуп калсаң, же болбосо бул дүйнөдөн көзүң өтүп кетсе, ошол акчаны кайра сенин бала чакаңа же болбосо сенден кийинкиге өткөрүп берет. Толук өткөрүп берет. Бизде соцфонддо канча акчабыз калгандыгына, накопительный топтолуп аткан акчабыз канчалык экендигине мани деле бербегенбиз бар да. Мындай карасаң, соцфонддо бир 50 миллиардка жакын акча жатса, аны мамлекет керек болсо мамлекеттин консолидированный бюджетине кошуп туруп эсептеп атат. Эми негизинен айтканда өнүгүш керекпиз да, эми болду да эми мындай жетер жерине жетип калдык окшойт, мындай медицинанын акыбалы делечи. Эми ошончо балдар, чет жакта жүргөн балдардын карагыла мындай энергиясын, күчүн ашып ташып башка өлкөдө баркталып, башка өлкөлөрдө иштеп жүрөт да. Эми ошол уулдарыбызды ушундай биз сырттан окуп келели, окуй мына 13,000–14,000 врачты окуталы, аларды 2 айга же болбосо 2 жумага жиберели деген менен ал билим баары бир сиңбейт. 1 айлап, 2 айлап деле, 4 айлап деле окусун. Бирок ал бияктагыдай кадр болуп өспөйт баары бирчи. Ошондуктан туугандар, биздин өзүбүздүн бышкан азыркы учурда практикада аябай тажрыйбалуу 150гө жакын дарыгерибиз бар экен. Бир эле Туркияны ала турган болсок, ошолорго мамлекет чындап бир кече балдар айтып атат да, хирург балдарчы. Сөзүңүздү бөлдүм. Азыр мына Кыргызстанда баягы бөйрөк алмаштырыш боюнча, боор алмаштырыш боюнча өтө аксап атат да. Анан мисалы үчүн ушул жерде ушуну жасаган, үйрөнгөн, билген, ушул боюнча атайын билими болгон, мисалы үчүн Эркин Исмаил деген байкебиз бар. Мисалы үчүн ошону эле алып барып, дагы ушул жактагы составтан дагы хирургтарды топтоп, ким ошону иштей алат? 4–5 кишини алып барып, ошо мамлекеттин өзүнүн бир центри болсо, ошол жерге коюп, сен ошол жерден орган трансплантация боюнча сен заведующийсиң.
айлыгың ушунча болот, шарттарың ушундай болот. Ушуну мамлекеттик бюджеттен жаса десе, биздин кыргызстандык жерлештерибиз бармак да. И жакшы бир шарт түзүп берсечи. А барайын десе, биздикилер ал жактагы местный багында эски чоңдор, эски главврач, заведующийлар андай статусту бергиси келбейт, бөлүшкүсү келбейт. Ооба. Анан барып 2 жыл, 2-3 ай стажировкага барып келип туруп, мен ушул операцияны жасайм дегендер бар. Ооба жасашы мүмкүн, бирок ол ката кетирип, анда бишпаганыңдан андай ката кетирсең, ошол пациенттин убалына каласың да. Такша албай туруп жасап атканың үчүнчү. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Эркин Маратович, сиздердин реформаны мына медицинага бир топ акча бөлүп, ушундай кыялыңыздар дагы болуп атат. Бишкекте, мисалы үчүн Кара Жыгач жакта ушундай чоң бир шаарча куруп салып, бир канча койкаларды салып, анан улуттук деңгээлдеги ооруканаларды ошол жака көчүрөбүз деген мындай Анкаранын үлгүсүн ала турган болсок, Анкара Билкент шехир ооруканасындай кылып туруп, анчалык чоң болбосо дагы койкалар азыраак ошондой салабыз деген биздин өлкө башчыларыбыздын ушундай бир амбициялык пландары болуп атат да. Урматтуу биздин башчыларыбыз, сиздер ошондо ал жака кадрларды отургузуп атканда ушул жагына аябай көңүл бөлүшүңүздөрдү суранат элем. Себеби ал жака барганда сөзсүз чет элден контракттык келишимде болсо дагы ушул дасыккан адистерди алып барып, ар бир бөлүмгө жок дегенде 2ден 3төн чет элден бышкан биздин кесиптештерибизди алып барып койсоңуздар демек элем. Анан эми медицинага дайыма акча керек болгондуктан таптакыр эле мамлекеттин бюджетине байлап койсоңуздар, бул жерден эбегейсиз чоң акча дайыма кетип турат. Бул эми социализм дегенде ооба белгилүү бир категорияны калтырып, анан ошол оорукана дагы мындай өзү акча таба тургандай даражага чыгарыңыздар. Кыргызстандан бир топ биздин бейтаптар келип ушул жактан дарыланат. Алар учуп келет, тууганы менен келет, анан бул жактан квартира алат, анан ошол жактан бир топ акчасын коротот. Ошол акчалардын жок дегенде 50%-ын экономить этсе дагы, 50%-ын арзан жасатса дагы, ошол оорукананын атына, ошол жасаган хирургдун атына ошол акчанын 50% калса делечи, ошол жакта бир топ акча болуп берет да. Азыр мисалы үчүн ушул жерде дагы нерсе айтып кетейин. Дагы жакшы нерсе, мисалы үчүн азыр эң оор маселе бул костный мозг трансплантация, лейкоздор менен кыйналып атпайбы элдерчи. И алардын көбү келгенде бул жакта частный клиникаларга баратат. 90% частныйга барат да, бир 10% гана бир мамлекеттик ооруканага барбаса, көбүнчө частныйга барат. А частныйда баалар өтө кымбат. Минимум 80-90 миң доллардан, кээ бир клиникада укканыма караганда 500 миң долларга чейин бар. Эмне деген акча? Эмне деген акча? Бул ал пациент 6 ай минимум ошол шаарда, ошол жерде жашаш керек да. Себеби кийин кайда рецидив болушу мүмкүн, химиотерапиясы ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн, трансплантациясы ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн. Ошол жерде контролдо туруш керекчи. Ошо аккан лейкоз ооруларында, мисалы үчүн мен ошону мурда дагы бир-эки ошо чоң чиновниктерге айткам. Карап көрүң, минимум 100 миң доллардан төлөшүп атса. Ошолордун лабораториясы, ошолорду карай турган изоляция болгон ар бир пациент бир комнатада жата тургандай кылып, андай аба алмашуу системасын мындайча Турциядагыдай кылып, жакшынакай кылып бир 20 койкалуу бир место ачып туруп Кыргызстанда элечи, жакшынакай кылыпчы. Анан болушунча ошолорду Кыргызстандан бул жака чыгарбай, ошо Турциядагы жакшы болгон бир 2-3 профессор менен мамиле түзүп келгиле. Мен сага айына сен Турциядагы айлыгыңдын 2 эсесин төлөп берейин. Сен 15 күн иштеп бер, кийин сен 15 күн иштеп бер деп экөө мындай ротация менен келип, ошол отделенияны карап турса, мисалы үчүн өтө сонун бир костный мозг трансплантация кылып центр ачып койсо болот да, мамлекетчи. Же болбосо мамлекет ошону чектебей частный секторлорго бериш керек да. Азыр онкология дегенде төгө мамлекеттик гана ооруканаларда жасалып атпайбы? Жеке менчик клиникаларга мындай уруксат азырынча жакшы уруксат берилди. Эми берилип баштады да. Эми берилип баштады. Химиотерапия алыш үчүн, же болбосо онкологиялык операциялар жасаш үчүн менчик клиникаларга да бериш керек. Себеби бейтаптар болбосо баардыгы эле мамлекеттик клиникага барып мындай пробка болуп калып атат да, ал жакта көпчү. Мен ушул жерден сөзүңүздү бөлүп кетейин. Бул жерден резонанс болчудай тема. Аябай чоң тема болчудай. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр билесиздер, 1 ай мурда Абдурахман деген балабызга 2,5 жаштагы биз акча чогулттук. Ошол эле острый миелобластный лейкоз эмсем деп биздин Энсометтеги биздин коллегаларыбыз коюшту.
аны деген булар Аквалаб деген лабораториядан текшеришип, анан мен бул цепочкаларды дагы издеп атамын. Ошол диагноз менен биз ишенип Туркияга баланы алып келдик. Анкарага алып келип, 2-3 клиникага текшертип отуруп, акырында бул Абдыразак коллегабыз ординатурасын бүтүп кеткен Анкара Билкент шехир хастанасы деген оорукананын гематология бөлүмүнө жаткырдык. Ошол жерде биздин баланы дарыгерлер текшерип, анан алдын ала маалымат боюнча 100% биз лейкоз эмес деген диагноз коюп атабыз деп атат. Бирок чучугунан кайра алар анализ алып, биопсия алып, ошонун жыйынтыгын мына бүгүн 1-2 күн ичинде чыгат деп биз күтүп атабыз. Бул жерде аябай кызык окуя болуп атат. Эмне себептен, кайсыл жерден ушундай катарчылык кетти? Анан бул баланын башында дагы мээсинде шишик болуп атат. Биздин дарыгерлер айткан, бул лейкоз болсо ошондой ар бир органында мындай ошондой инфильтрациялар болуп калышы мүмкүн, ошол болушу мүмкүн деп. Бирок азырынча мен бул нерсени мындай кесе 100% айта албаймын. Бирок бул жактагы дарыгерлердин сөзүнө таянып, мен азыр ушундай бир шок акыбалда туруп атам да, ушунчалык дагы допустимыйбы? Ушундай дагы ошибка болобу? Медицина ушундай акыбалга түшүп кеттиби? 2,5 жаштагы баланы химиотерапия берип, ушинтип туура эмес диагноз менен дарылайбы? Деп туруп ушунчалык жан дүйнөм күйүп, ушунчалык медицинанын акыбалы талкаландыбы деген акыбалга келип отурамын да. Анан эми ушунча деңгээлге түшкөндөн кийин дагы мындай оңдолууга аракет кылбасак, анда адам болбой калыппыз деп эле айткым келет да. Анан мисалы үчүн бул жерде дагы бир маанилүү маселе азыр элдердин талабы. Азыр элдер мурдагы 90 жылдан баштап 2000 жылга чейин эптеп жашап, бутта туруп калыштын максатында, курсак тойгузуштун максатында чет элге чыкты, Россияга чыкты, ар кандай жумуштарда иштешти. Эми ошол убакта иштегендер азыр эми көрүштү кыйын жашоонучу. Эми өзүбүздүн көргөн жашоону бизден кийинки келечек муун көрбөсүн деп балдарын азыр окутууга маани беришип атат. Өздөрү ден соолуктан ажырашты, эми балдарыны мындай же болбосо андан кийинкилер жакшы ден соолукта болсун деп, жакшы жашасын деп мындай болгонунча мындай сарптап атат да күч аракетинчи. Азыр карасам, Кыргызстанда өтө мындай жеке менчик мектептер көбөйүптүр. Өтө көбөйүптүр. Кыргызстан боюнча ар кайсы областта ар кандай деңгээлдечи. Себеби буга мен сүйүнөм. Мамлекетке конкурент болуп жеке менчик мектептер чыгып атканыга, жана жаштардын ошол жакка кызыгып окуп атканыга, жана ата-энелердин ошол жакка кызыгып баласын берип атканыга мен сүйүнөм. Себеби буюрса канча окууга болгон инвестиция чоң экенин көрүп атам да. Эми ошонун жанында анан акыркы дагы 10 жыл, 15 жылдын ичинде жеке менчик ооруканалар көбөйүп ататчы. Ооба. Козу карындай болуп ар кандай деңгээлде, ар кандай масштабта көбөйүп жататчы. Бирок булардын контролдогону болгону бар дегендейчи. Анан кийин ошолор дагы жакшы, Кудайга шүгүр, мамлекеттик ооруканаларга конкурент болуп, жана андан өтүп, мындай өзүнүн деңгээлин көрсөтүп атат да, сапатын көрсөтүп атат. Эл ошого жараша өзү тандап барып ататчы. Элдин эми максаты мындай мамлекеттик ооруканага барганда ар нерсени бекер болот, мага ушул адам ушундай нерсени жасаш керек, ушуга милдеттүү дегендей мындай мамиле жасайт да. Анан кийин баардыгы билет мамлекеттик ооруканада иштеген врачтын айлыгы кандай төмөн экенин, шарттары кандай начар экенинчи. Бирок барып туруп ошол мотивациясы, мындай жашоого болгон кызыгуусу ушунчалык эптеп болсо да иштеп аткан медикти дагы кайра барып бастырмырлап, кайта анын үстүнөн видеого тартып, интернетке чыгарып, мындай ал медиктин аброюна же болбосо ошол жерде иштеп аткан коллективдерге ызы чуу салган негативдүү маалыматтар өтө көбөйүп атат да. Күн өткөн сайын популярдуу болуп ататчы булар. Ошондой кылсам эле менин атым чыгат экен деп атың чыкпаса жергиликтүү болупчу. Бул бара-бара медиктерге болгон агрессияны күчөтүп ататчы. Медиктерди урса болот экен, сабаса болот экен, андай кылса, мындай кылса болот экен дегенчи. Бул туура эмес бир мындай багыт же болбосо медианын туура эмес чагылдыруусучу. Буну бир контролдош керек, аны жана ошону коргош керек. Ооба, эми ушул жерден сөзүңүздү бөлүп коеюн. Бул жөнүндө мындай жогорку кеңештен же болбосо ушул мыйзамды көтөрүп алып чыккан комитеттин жетекчиси биздин кесиптешибиз Райым Батчаева эжекебизге, ошол эле учурда жана Мирлан Самойкожо, Жанар Акаев деген депутаттар демилгечи топко дагы ыраазычылык айткым келет. Себеби жанагы мугалим менен дарыгерге кол көтөрсө 50 миңден 100 миң сомго чейин штраф же болбосо 3 жылдан 5 жылга чейин камалат деген бизде мыйзам кабыл алынды. Мисалы үчүн азыр эми туура кол көтөрсө, ошо кол көтөргөнгө барбаш керек же болбосо ошону акыл эсинде болбош керек да. Мен бул врачка кол көтөргөндү мындай оюңардан келбеш керек да. Мисалы үчүн азыр бирөө сот
бирөөнү туура эмес камап коюшу мүмкүн, туура эмес соттоп салышы мүмкүн. Аны бирөө эч ким барып сабаганын эч укпадым. Же болбосо өлтүрүп койгонун эч укпадымчы. Же болбосо милицияны барып туруп сен туура эмес мени камап койдуң деп эч ким барып сабады же урбады. Же болбосо түрмөдө, же болбосо армияда майып болуп чыктым, же болбосо башка болдум деп эч ким барып анын күч органдарына күчүн көрсөтө албайт. Кимге күчүн көрсөтөт? Медиктер менен мугалимдерге. Жана ушул социалдык жерден кызматкада иштеген мекемедеги кызматкерлерге. кызматкерлергечи. Ушул жерден сөзүңүздү бөлүп коеюн. Мен дагы бир кечээ коллегабыз менен, кесиптешибиз менен Анкарада отуруп, анан ал жигит айтат, мен келгенде бирөө менен кичине бир сөз айтышып, анан кичине чогушуп кеткен элем. Ал да бир мындай себептер менен. Анан ал катталып калыптыр дейт. Туркиянын немесине катталып калыптыр. Анан ошол жерден жанагы бир канча убакыт өткөндөн кийин дейт, алар карап туруп көрүп калып, ай бул деген жогорку билимдүү дарыгер турбайбы? Эмнеге аны мындай сөктү, ошого катуу акарат келтирди деп туруп, анан кийин жанагы кишини 2 саатта кармап келиптир дагы дейт. Анан кийин ошол жерден мага айтып атат дейт. Же ушул мынанча бир көлөмдөгү компенсация төлөп берет, же болбосо бул киши 3 жылга камалып кетет. Деди эле дейт. Анан эгерде сен компенсация албасаң камап коебуз деп атыптыр. Анан айла жок, мен аны камалып кеткенден көрө мен компенсациясын алайын десем, анан мен айткан суммадан 3 эсе кылып коюп коюптур, адвокаттар менен сүйлөшүп, анан ошону төлөп берди деп атпайбы? Көрбөйсүзбү? Бул жерде дарыгердин аброюн канчалык деңгээлде өйдөгө коюп койгон. Ошондуктан дагы мындай жанагындай окууга тапшырып атканда абитуриенттердин дагы жанагы эң акыл эстүү тандай турган жогорку чек бул дарыгерлер экен да, Туркияда. Ооба, дарыгерлер ошондой эң акылдуу, эң окуган, эң билимдүү студенттерди, окуучуларды топтогонго аракет кылат. Себеби бул жактагы заман, талап ошондой деңгээлде болуп калды. Ошон үчүн эң күчтүүлөр гана тандалып чыгып ататчы. Күчү билим болгон жетип атат. Ошол мындай мыйзамдык жактан дагы коргоо дагы сөзсүз каралыш керек. Биздин мыйзам менен гана эмес, бул элдердин аң сезиминде, кой биздин ден соолугубузга кам көрүп аткан дарыгердин ден соолугу андан дагы жогору. Анын ушундай немеси, моралдык укугу мындан дагы жогору деген сыяктуу сый урмат элдин аң сезиминде болуш керек. Анан экинчи бир маселе, биздин элдин баягындай өзгөчө мен Орто Азия элдеринде, казак, өзбек, кыргыздардын арасында ушуну көп байкадым. Биз сиз айткандай баягы элдик медицинага көп ишенет, же болбосо мындай шарлатандардын, талаптардын баягындай эмелерине көп ишенетчи. Ооба. Чындап мен өзүмдүн практикамдан, өзүмдүн жакындарымдан көрүп атам да. Анан айтсаң мындай ушунчалык мындай психологиялык мындай башкаруу системасы башкача экен, аларда элди ишендирүү методикасычы. Ушул дарыны ичсең, ушул дары чөптү ичсең ушундай болуп кетесиң, жакшы болуп кетесиң, баланчы басып кетет, бул чуркап кетти деп андай рекламасы. Айтса эле ишене берет десеңиз. Айтса эле ишене берет да. Анан элдин дагы демекки билим ошол деңгээлде экен эл. Ооба. Эл мындай ойлонуп карап, ушул адам эгерде ушундай дары чөптөр менен дарылай турган болсо, кана бунун статистикасы, кана бунун результаттары. Ооба. Ким канча пациентти дарылады, кайсы диагноз менен дарылады. Мана мынандай рак менен келди эле, дарылагандан кийин результаты мындай болду. До и после деп андай результаттары кана? Салыштыруу барбы? Же болбосо ошону мындай бизге сунуштап бере аласыңбы десе, жок да андай нерсечи. Же болбосо ошону пациент талап кылбайт. Ооба. Мисалы үчүн барса, мен кээ бир тааныштардан, өзүмдүн тааныштарымдан уктум. Мисалы үчүн рак менен барат, метастаз болуп кеткендер барат, анан барса мындай дары чөптөрдү ичсең 2 ай 3 айдан кийин жакшы болуп кетесиң, жакшы болуп, анан кийин 2-3 айдан кийин наоборот жаман болуп, метастаз күчөп, абалы начарлап кеткенден кийин анан кайра дагы медицинага келет. Анан уже өлөйүн деп келгенде анан кийин медицинадан анан жардам издейт. Же туура башында медицинага келгенде деле сен рак экенсиң, же болбосо сенин ооруң 4-стадияга жетип калыптыр деп айтса эле, мындай коркуп туруп, мындай бычак тийсе мындай күч алып кетет деген түшүнүктөр бар да биздечи. Ошолордон улам элдер кача баштайт медицинадан, качып анан баягындай элдик медицинадан жардам издей баштайт. Молдо бакчы кылып, же болбосо табыптардан мындай колдоо көрсөткөнгө аракет кылат да, ал жактан жардам алыпчы. Бирок результат да болбойт, эчтеке өзгөрбөйтчү. Анан кайра эле медицинага барганда мына кечигип, өтүштүрүп, мындай абал начар абалда баргандан кийин Абдыразак мырза айткандай, урматтуу туугандар, эгерде элдик медицинадагы ушундай дарылайм деген адамдарга барсаңар, силер сөзсүз анын медициналык билими барбы,
Анан ушундай бир атайын курстардан өткөнбү? Биринчи сурооңуз ушул болсо, эгерде жок болсо бул мыйзам чегинде жооп берет. Себеби элдик медицина менен иштеген бүгүнкү күндөгү адамдар Кыргызстандын мыйзамы боюнча сөзсүз медициналык билими болуш керек. Каттоодо болуш керек. Каттоодо да болуш керек. Мыйзам ушундай кабыл алынган акыркы учурдачы. Булар элдик медицина, сиз айтып аткан нерсени бул кылмыш жаза кодексинде дагы, саламаттык сактоо мыйзамдарында дагы, же административдик кодексте эч жерде катталып атыптыр булардын жоопкерчилигичи. Ошондуктан акыркы учурда мына саламаттык сактоо министрлигинин ушул жана лицензия берүү бөлүмүндөгү кызматкерлерге же болбосо саламаттык сактоо министрлиги ушул нерсени колго алгандыгына мен сүйүнүп атамын. Себеби мен өткөндө эле бир сыныгчыга катуу кайрылганмын. Катуу кайрылганда бир окуяны айтып туруп, сен сыныкчылыгыңды тез токтоткун. Токтотпосоң мен ошол окуяны көтөрүп чыгып туруп сени каматып жиберем деп атын чейин айттым. Эми ошол элдин өзүндө дагы болуп атат да. Элдин өзүндө дагы мындай ошого ишенип барып алышат. Мындай дагы бир күмүштүү нерсе айтса болот да. Травматологияга келет. Бир 10 чакты травматолог отурат, кирет дагы сыныкчы барбы деп сурайт да. Ошол жерденчи. Болбосо сыныкчы деген бул заманбап, диплому бар, 10 жыл окуган, 12 жыл окуган, бул алдында билимдүү травматолог отурса, феодализм бул бир кылым мурдагы ошол элдик дарыгерди сурап жүрөт да. Бул дагы бул сиздердин жалпы эл журттун өзүнүн бул медицинага болгон көз карашы болуп атат. Эми медицинанын деңгээли таптакыр эле ошончолук жанагындай элдик дарыгерлерге, табыптарга бара турганчалык түшүп кеткен жок. Ошондуктан өзүңүздөр дагы изилдениңиздер, суроолорду бериңиздер, эмнеге мындай кылса болот, же кимдир бир дарыгер туура эмес кылып атса, азыр интернетти ачсаңар искусственный интеллект чыгып атат, чат GPT деген нерсе чыгып атат. Аны сравнительный силерге салыштырмалуу анализ кылып берет. Ошолорду карап туруп эле керек болсо силер дарыгерди текшерип кое тургандай коомдо мындай доордо жашап атасыңар да. Ошон үчүн артка кетпей эле туугандар. Алдыга жылалы. Менде бир мындай анализ бар да, мисалы үчүн баарыбыз угуп көрүп жүрөбүз. Медицинага келгенде элдер ушунча мындай эме деп коет, өтө тырышат да. Акча сарптабаганга же болбосо ошону өзүндө кармап калгангачы. Экономдоп андай болушунча арзан, эптеп дарыланганга аракет кылат, же операция жасалганга аракет кылатчы. Же болбосо 1 сом чыкса да ошону андай тешип чыксын дегендей кылып берет да. Мисалы үчүн азыр чач тарашка барабы, боёт чачын жасатабы, же болбосо бир башка нерсе жасатабы, минимум 2000-3000 сомдон аз акча бербейт да. Ооба. Бирок бир врачка барып туруп 1000 сом мындай консультацияга акча бер десе, өлүп калат. Ооба. Сен мамлекеттен акча алып атасың, мамлекеттен 20 000 айлык алып атасың, ошол менен дарылашың керек депчи. Ооба. Анда мен сага 20 000 сомдук гана кызмат көрсөтүшүм керек деген мааниге келет да. Ооба. Сен аркы чач тарач мисалы үчүн 5000 сомго сага чачың жасап аткан болсо, мен сага 20 000 сом алган болсом, 20 000 сомго мен бир айда мисалы үчүн 500 пациент караган болсом, 500ге канча сомдук не түшөт? Аз эле да? 40 сомдук. Демек 40 сомдук услуга көрсөтүшүм керек деген маани болуп калат да. Ошондой эле мисалы үчүн азыр медицина бул же болбосо ден соолук эң маанилүү нерсе. Ден соолук болбосо сенин байлыгыңдан, бийлигиңден, аброюңдан эчтеке эмес да. Түрктердин бир бай миллиардеринин айткан бир сөзү бар. Мисалы үчүн сенин үйүң болсо бир нөл кой дейт. Машинаң болсо экинчи нөлдү кой дейт. Дагы бир чоң бакчаң бар, же болбосо мындай завод фабрикаң бар, ушундай болсо дагы үчүнчү нөлдү кой дейт. Кол толтура байлыгыңдын артына бир нөлдү коюп кетер дейт. Эгерде нөлдүн башына бирди койбосоң, же болбосо бир цифраны койбосоң, ал нөлүңдүн бир мааниси жок дейт да. Ал цифра бул бир, бул ден соолук да. Ден соолук болбосо сенин байлыгыңдын дагы, үйүңдүн дагы, бала чагаңдын эч ким сага бир жардамдан бере албайт, же болбосо ошону пайдасынан тийбейт. Сен ошо ден соолукту өзүң гана ошонун азабын чегесиң. Ошо кыйынчылыгын өзүң гана тартасың да. Ошон үчүн мисалы үчүн ден соолукка биз элдер өтө кайдыгер мамиле жасайбыз. Мисалы үчүн азыр Турцияда өтө чекап деген түшүнүк өтө өнүгүп атат, бизде дагы бир аз Кыргызстанда жакшы өнүгүп калыптыр. Чекап бул өтө керектүү болгон нерсе. Керектүү. Мисалы үчүн бир машина айдасаңыз, бир 10 000 километр айдагандан кийин сөзсүз техосмотрдон өткөзөсүз, тормозун текшересиз, майын алмаштырасыз, дагы нерсе алмаштырасызчы. Ооба. Неге? Себеп ошо машинада бир күн авария болуп каза болбош үчүнчү. Ден соолук машинаңызга зыян келбеш үчүн, өзүңүздө эмес, машинага зыян келбеш үчүн. Сиздин өзүңүздүн ден соолугуңузга келгенде 2000-3000 сом, мисалы үчүн мен уролог болгон үчүн рак простата 40 жашынан кийин, 50 жашынан кийин бир кан тапшырып коет, ПСА.
ошону жана барып 2.000 сом 3.000 сом болушу мүмкүн да, тапшырып коет. Анда эмнени байкап калат? Рак бар бекен, жок бекен. Жок болсо тынч жүрө бер. Себеби ушун кээ бир рактар бар, мындай байкатпайт да. Маркерлорду чыкпайт. Мындай чыгып калат да. Бирок симптом бербейт. Байкалбай кеч байкалат. Байкалган моментте уже метастаз берип, стадиясы өтүп кеткен болот да. Ошону убагында чекап кылып текшерип турган болсо, ошол пациент эмне кылат? Өзүндө болгон өзгөрүүлөрдү, эмнелер зыян болуп атат, эмнелер минус болуп атат, эмнелерди жаман болуп атканын байкап турат. Ошого жараша профилактика алат. Ошого жараша кийинки кадамын ойлоп басат да. Мисалы үчүн үй бүлөсүндө кээ бир генетикалык факторлор болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ата энеси, бир туугандары кандай оорулар менен ооруган болсо, значит ошол оорулар сенде дагы болушу мүмкүн, же болбосо сенин балдарыңда дагы болушу мүмкүн деген түшүнүктү караш керек да. Ошо боюнча ошонун алдын алыш үчүн керек. Мисалы үчүн атаң канча жашында инфаркттан кайтыш болгон болсо, сен деле жүрөк ооруга рискиң бар деген. Туугандарыңда диабет болгон болсо, сенде дагы риск бар деген. Бир онкологиялык рак оорулары болгон болсо, сенде дагы бир риск бар деген сөз да. Нормалдуу инсанга караганда 2-3 эсе сенде риск көбөйүп атат. Демек сен ошолор сымал жашоонуга туш келип калбаш үчүн алдын ала ошону алдын алышың керек, профилактикага чара көрүшүң керекчи. Ошого барып текшеришиң керек. Мен ушундай туугандарымда ушундай оорулар бар. Менде дагы ошолор чыгышы мүмкүнбү, козголушу мүмкүнбү, же болбосо менин балдарымда ушундай нерсе козголушу мүмкүнбү деп алдын ала ошонун изилдешиң керек. Ошого чара көрүшүң керекчи. Биздин элдин түшүнүгү ошол жактан дагы өнүгүш керек. Кыргызстанда азыр качан ооругандан кийин, же болбосо качан бир нерсе болуп диагноз алып, же өтүшкөндөн кийин, же болбосо симптом берип байкагандан кийин гана барып атпайбызбы больницагачы. Анда уже кеч болуп калат да. Мисалы үчүн ошол айтайын дегеним, ар нерсенин өзүнүн убагында алдын албаса, кийинки кеч болгондон кийин ага канча миллиондорду сарптасаң деле анын ордун толуктай албайсыңчы. Мисалы үчүн операция кылып деле, химия алып деле, башка кылып деле анын ордуна толуктай албайсың. Германияга барасыңбы, Турцияга барасыңбы, сага эски оригиналдуу формаңа алып келе албайт да. Просто белгилүү бир мындай функцияңды жоготушу мүмкүн, же болбосо белгилүү нерсени кайрадан улантып кетишин токтотуп калышы мүмкүн, же болбосо өлүмдүн эртерээк келишине бир аз кечиктириши мүмкүн. Ошол эле. Ошондуктан алдын алыш керекчи. Урматтуу туугандар, негизи эле медицинанын өзү түшүнүгү ошондой да, жанагы дарылоодон алдын алуу жакшы дегендей, чын эле жана Абдыразак мырза айтып аткандай, баарыбыз ден соолукта болуш үчүн жанагындай туура тамактанып, азыр ар кандай тамак ашта проблемалар бар, көйгөйлөр бар. Ошол эле мисалы үчүн кыймылсыздык дагы бул аябай чоң көйгөй. Анан ушу бүгүнкү күндө стресс, ушул стресстен дагы мындай этияттанып, анан Абдыразак мырза айтып өткөндөй генетикалык оорулар байкалса, бар болсо, анда ошол ооруларга басым жасап, текшерилип туруңуздар деген пикирди сунушту айтып атат. Ошондуктан баарыбыз ден соолукта бололу, Кыргызстаныбыз гүлдөп өсүп өнүксүн. Анан эми биз дагы ушул өнүгүп аткан өлкөлөрдүн катарына чыгып, ушундай азыркы аракет жасап аткан биздин өлкө башчыларыбызга биздин салымыбыз гана болсун, жок дегенде сөз менен болсо дагы ушундай салымыбыз болсун деген ниетти айтып атабыз. Бизде эч кандай ушундай бир саясий амбиция жок, бирөөнү жамандоо деген ниет жок. Болгону бүгүнкү күндөгү системаны, мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошуу гана. Анда Абдыразак мырза, биздин сүйлөшүүбүз дагы бир сааттан ашып баратат. Мен акыркы бир сөзүмдү кошуп кетейин. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандан бул жака Турцияга дарыланууга келем деген пациенттерге мен ушундан кайрылып кетем. Атайын эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн келишим бар. Акысыз дарылануу дегенчи. Бул биздин Кыргызстандагы Минздравдын составында дагы турат, анан Кыргызстандагы Түркиянын элчилигинин составында дагы белгилүү бир квота бар. Биздин элдер көп ушунда маалыматы жок. Ал квотаны 2020-жылы жабылды деп айтыштыбы? Жок. Дагы сүйлөшүүлөр менен кайра калыбына келдиби? Ооба, келгендери бар. Анан Түркиянын өзүнүн квотасы бар, элчилигининчи. Ошол аркылуу келсе болот. Анан кээ бир дагы баягындай эме деп коет, этникалык диаспоралардын үчүн дагы өзүнчө квоталар барчы. Мисалы үчүн уйгур диаспорасы үчүн өзүнчө, анан акыскалы түрктөр үчүн өзүнчө, Турциянын ал жака бөлгөн ушундай жеңилдетүүлөрү бар да. Анан көп адамдар ушуну билбейт, ушундан маалыматы жок да. Ошондой нерселерди колдонсо болот. Ошол аркылуу оор кымбат операцияларды, дарыланууларды бул жака келип жасатса болот.
Анан дагы эң жөнөкөйү бул түрк сойлуу деген справкачы. Мисалы үчүн Кыргызстанда жасалбай турган же болбосо жасалса деле кыйынга же болбосо рисктүү болгон оор онкология болсун, өтө реконструкция жасала турган реконструкция керек болгон операциялар болсун. Бул жака келип мамлекеттик ооруканаларда, мамлекеттик больница же болбосо университеттик клиникаларда жеңилдетүү менен жасатса болот да. Керек болсо баасы Кыргызстандын баасынан да арзаныракка да түшүп калат да. Ушунча деңгээлде. Мисалы үчүн ошо түрк сойлуу справканы алып келип мамлекеттик ооруканада бир консультация алсаңыз 300 лира төлөйсүз. Мындайча 600 сом. Кыргызстанда даже 600 сомго консультация ала албайсыз да. Эң аз дегендечи. Бир томографияга түшсөңүз 2000 сом. МРТга түшсөңүз дагы 3000 сом. Мындайча Кыргызстандын деңгээлинде эле баага түшүп калат да. Түрк сойлууну алып, бирок баягы частныйларга барып 20 миң, 30 миң долларга жасатпай, мамлекеттик ооруканага барып 2 миң, 3 миң долларга арзанга бүтүрсө болот да, жасатсачы. Ооба. Урматтуу туугандар, мен ушул жерде айтып кетейин, чындыгында биз Түрк сойлуу деген программаны биз деле ушул 1 ай мурда билдик. Ошол Абдурахман деген уулубуз ооругандан кийин биз сүрүштүрүп отуруп, жанагы эле биз Мемориал, Ажибадем деген частный клиникаларды биз дагы башында ойлогонбуз. Чын эле жанагы Ажибадем десе, күчтүү клиника, ушундан барса точно жакшы болот деп туруп, биз дагы ошентип башында элестетип 120 миң, 130 миң доллар акча сураганбыз. Кийин сураштырып отуруп туруп, частный эмес, мамлекеттик клиникага барса, ушундай программа менен барса болот экен деп отуруп, биз Түрк сойлуу деген программасын биздин бир Кудурет Артыкбаев деген мекендешибиздин жардамы менен ошол программаны биз немени белгиси бар Түрк сойлуу деген справканы алып, азыркы учурда жана аталган Билкент ооруканасында жатат. Бүгүнкү күнгө чейин бизден 10 миң доллардай акча кетти. Биз азыр депозитке салып койдук да. Калганы кетти. Башында обследованияга дагы бир 4-5 күн жана жеке менчик клиникаларга ал жака жатканга чейин дагы кармап калдык да баланы. Мен ойлоймун, эгерде чындап эле лейкоз деген оору 100% чыкпаса, костный мозгтон отрицательный деп чыкса, жок деп чыкса, анан мээсиндеги нейрохирургтар операция кылып жасаса, ошондо деле чыгым биз ойлогон суммага жетпейт. Жетпейт. Ошондуктан бизде 5 миң доллар кошулушу. Бизде урматтуу туугандар, ошол топтолгон акча каражаты турат. Буйруса биз ошол Абдурахманды 100% реабилитациясына чейин жардам берсек, Абдурахмандын туугандары менен, ата-энеси менен келишип, биз ошол Түрк сойлуу деген программа менен башка бир муктаж адамдарга, башка бир муктаж балдарга жардам берсек деген биздин ниетибиз болуп атат. Буйруса кийин дагы улантып айтып беребиз. Мисалы үчүн бул түрк сойлууда дагы бир өзүнө жараша плюстар бар, минустар бар. Плюстары ошол арзаныраак, чөнтөккө ыңгайлуу баа чыгышы мүмкүн. Бирок минустары мамлекеттик оорукана болгон үчүн сен келгенде сага бир өзгөчөлүк таанылбайт да. Сен түрк жараны кандай очередке туруп бир нерсе жасатса, сен дагы ошондой эле очередке турасың. Кезек күтөсүң, кээ бирде айлап күтүшүң мүмкүнчү. Мисалы үчүн гистология чыгат 1-2 жумада, 3 жумада, томографияга түшөсүң 1 жума 10 күндө. Частныйлардагы плюс ишиң батыраак бүтөт. Келесиң 1 жумага калбай сенин диагнозуң коюлат, операцияң жасалат, дагы 1 жумага калбай Кыргызстанга кайтып кетесиң да. Частныйлардагы эл көбүрөөк ошого кызыгат. Бирок баасы ошого жараша кымбат. Бир эле мисалы үчүн жата турган эле клиниканы айтайын эми, таанымал бир клиника жаткан эле акчасы $700 тегереги. 700 миң доллар да. Андан сырткары бул текшерүүлөрдүн бардыгы менен Абдуразак мырза айткандай элестеткиле $500 миң чейин чыккан учурлар бар экен. Так орточо мындай 100-150 миң доллар жанагы лейкоз менен дарыланып аткандар. Бул эмне деген чоң акчалар? Мындай рекламаларды көрүп калгандан айтам деп кайрылам деп, ушунча 100 миң, 150 миң долларды чогултуп 5-6 ай убакыт өтүрүп баланын ден соолугуна риск жараткандан көрө болушунча сен эртелетип мамлекеттик ооруканага түрк сойлуу справканы алып эле өзүң түз эле барсаң деле приемка келсеңер болот экен туугандар. Мисалы үчүн бир 3-4 уюларда ортомчу баягындай адамдарды ортого салып посредник кылбай эле, мисалы үчүн азыр бизде мед туризм деп жакшы өнүгүп, Кыргызстанда баардыгы эле ортомчу болуп бул жака эме кылып атпайбы? Аларсыз эле мамлекеттик ооруканага пациент мисалы үчүн кайсы оорукана жакшы экенин билип алса, болду, ошонун бөлүмүнө эле барып өзү справкасын алып, ошол жака кирсе болотчу. Бир минусу котормочу керек болуп калышы мүмкүн. Эми котормочу Кудайга шүгүр бул жакта кыргыздар көбөйүп калды. Студенттер бар, иштегендер бар. Мисалы үчүн келсе, мисалы үчүн кээ деп жардам сураса, кээ бирөө мындай көңүлдөн чыгып деле барып котормочу болуп берет. Же болсо мындай бир аз 1-2 миң сом берсе, алар деле мындай студенттер деле барып котормочу болуп жардам кылып берет. Же болсо телефондо деле которуп жардам берип турат да. Негизи мамлекет мындай
мамлекеттик оорукананы дегенде биздин Кыргызстандагыдай мамлекеттик оорукананы элестетпеш керек да. Бул жактагы мамлекеттик ооруканага өзүңүз көрдүңүз, өтө мындай стандарттары, шарттары баягындай мындай кызмат Жетишкен. сериосу башка да. Өтө жакшы өнүккөнчү мамлекеттик ооруканасы, мындайча частныйдан кем калышпайт. Ооба. Өтсө өтөт, кем калышпайтчы. Ооба. Ошону жакшы элдерге мындай жеткизейин дейм. Анан элдер керек болсо ооруган ар бир пациент кааласа мындай бир аз убактым бар десе, мисалы үчүн 2 ай 3 айга чейин Кыргызстандын жарандарына визасыз Турцияда жүргөнгө болот да. Мисалы үчүн оорусу узап кетти, химиотерапия алды, лучевой терапия алып, андай бир аз көбүрөөк калып калган болсо, оорусуна байланыштуу справканы алып барса, визасын узатып беретчи. Ал да жеңилдетилген. 90 күндөн ашып кетсе, Абдыразак мырза айткандай, справка негизинде кыжалат болбой жүрө берет. Ооба. Мисалы үчүн кээ бирде лейкоздор келет, 6 ай 1 жылга чейин жүрүп калат да. Аларга мисалы үчүн мамлекет ошо справканы берет, ошо боюнча визасын узатып, бул жакта дарыланып, контролдо жүрөтчү. Негизи эч кимди оорутпасын, эч кимге мындай оору менен сынабасын, негизичи. Сөзүмдүн аягында айтайын, бул жака Турцияга келем деген, же болбосо Турцияда дарыланам деген бейтаптар болсо, биринчи кезекте мамлекеттик ооруканаларды сунуштайт элем. Анан эгерде батыраак бүтсүн, тезирээк мындай результат алып кайтайын деген болсо, анда мамлекеттик эмес, частный ооруканаларга дагы барса болот. Эми ар кимдин бюджети жана ар кимдин талабы ар кандай. Ар кандай болгондуктан ага ушуга гана баргыла, ушуну да кылгыла деп айта албайсың. Тандоо бар. Тандоо. Ар кимдин өзүнүн бюджетине жараша бул жакта тандаса болотчу. Бирок ар нерсенин өзүнүн плюсу бар, минусу бар дегендей. Ооруканаларды бирок кайсы ооруканада кайсы профессор күчтүү экенин сурайм десе, же болбосо кайсы оору боюнча кайсы ооруканага барыш керек экенин маалымат алам десе, ар дайым мисалы үчүн бизге деле кайрылса болот, башка биздин кыргызстандык мекендештердин Турцияда иштеп жүргөн мекендештерге ар кайсы профессия боюнча мекендештерибиз уже мындай билип калды да. Алар мисалы үчүн ушул мамлекеттик ооруканада ушундай профессор бар, ушуга барсаңыз болот деп сунуш бере алат да. Себеби алар тааныйт, ошо өзүнүн чөйрөсүндөгүлөрдү билет да. Ошондуктан кайрылса ар дайым биздин мекендештерге биз колдоо көрсөтүп, жол көрсөтүп, айтып деп, ушуга барыңыз, ушул профессорго барыңыз, ушундай приемго жазылыңыз деп эле жол көрсөтүп койсок, ал пациент ошол жерге барып туруп, бир өзүнө котормочу жалдап алып эле, ошол жерде дарылануусун улантып, результатын алып, анан кийин өзүнүн элине мындай аман эсен кайтып кеткендер өтө толтура көп ыраазы болуп, рахмат айтып, мындайча жеке менчик клиникаларга бардым, өтө кымбат акча айтты, мына мамлекеттик ооруканага келдим, өтө мындай экономичный болуп калды, чөнтөгүмө дагы акчам өзүбүздө калды, Кыргызстанда үйүбүздү сатып келдик, мындай кылып келдик деп, анан бирок арзанга түштү баасы деп, мамлекеттик ооруканадан да мындай ыраазы болуп кеткендер толтура да. Эми албетте анын айткандай, туура багыттап, туура мындай тааныш билиш кылып, мындай жол көрсөтсө, иши батыраак бүтөтчү. Рахмат. Анда Абдыразак мырза, сиз дагы өз убактыңызды бөлүп, ушул 1 сааттан ашык, 2 саатка жакын ушул убактыңызды бөлүп, көптөгөн маалыматтар менен бөлүшүп, пикир алмашканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн эми ошол Кыргызстандан келип аткан биздин бейтаптар, биздин ооруган жарандарыбыз келсе, өзүңүздөр уккандай, ушул Туркиядагы биздин медициналык кызматкерлерибиз, же болбосо ушул нерсени башынан өткөргөн жарандар сиздерге жол көрсөтүп, ушул мамлекеттик ооруканага барып дарыланууну сунуштайт. Эгерде сиздерде шарт болсо, анда жеке менчик клиникаларга барсаңыздар болот. Бирок жанагындай элден өзү кыйналып акча топтоп отуруп, анан ошол акчасын жөн эле асманга сапырып жиберген дагы бул бир аз акылсыздык болуп калат. Ошондуктан урматтуу туугандар, ден соолукта болуңуздар. Биринчи байлык ден соолук. Биз ушул медицинадагы көйгөйлөрдү айтып, жакшы жака оңолуусуна биз аракет кыла бермекчибиз. Ал эми биздин сөзүбүздөн ушундай кыйкым издеп, же болбосо биздин сөзүбүзгө теригип, бизди душман санаган адамдар болсо, аларды кыжалат болбоңуздар деп айтмакпыз. Эми биз эч бир адамдын душманы эмеспиз, эч бир адамды бир мындай сындыралы деген биздин ниетибиз жок. Болгону кыргыз медицинасы өнүгүүгө муктаж жана өнүгүш керек. Чоң рахмат. Рахмат. Сизге да рахмат. Рахмат.